камтып кеткенге аракет кылабыз. Себеби Ош шаарындагы пик борбору Баткен, Жалал Абад, Ош облусун, Ош шаарын камтып кетет. Ал эми Каракол, Ысык көл менен Нарын облустарына программаларын өткөрүп камтып кетет. Бишкек шаарындагы пик борборубуз Чүй, Талас жана Бишкек шаарын камтып кетет. Анын сыңарындай сиздер өзүңүздөр маалыматыңыздар барбы же жокпу? Биз ушул пик Оштун кызматтары кандай деген суроого биз ишкерлерге преакселерация программаларын өткөрүп жүрөбүз жана биз ошондой эле ишкерлерге кеңешчилерди таап, бизнес устаттар менен иштетип, тренерлер менен мындай тажрыйбасын бөлүшүп жана суроолору болсо мындай маалымат алып, консультация алып кеткенге жардам беребиз. Ошондой эле бизде ушу вебинар окутуулар өтүлөт. Андан сырткары биз эл аралык таанышуулар, байланыштар менен дагы кызмат көрсөтөбүз. Бул жерде биздин өнөктөштөрүбүз ар түрдүү эл аралык уюмдар жана инвесторлор болот. Анан биз ошондой эле иш-чараларды өткөрүп турабыз эл аралыктагы деңгээлдеги. Анан онлайн окутуучу аспаптарыбыз бар. Өзүңүздөр билсеңиздер керек, биздин социалдык тармактарда бизди окуп жүрсөңүздөр, биз программаларыбызды ушул пандемиянын айынан онлайнга өткөрүп, анан азыр эми гибрид форматында онлайндагы, оффлайндагы аралаштырып өткөрүп жатабыз. Анан бизде мен буга чейин айтып кеткендей эле, инвесторлор, демөөрчүлөр тармагынан дагы биз кызмат көрсөтөбүз. Бул жерде айта кетчү нерсе, ишкерлерге акселерация программа деген бул окуу, бизнести кантип жүргүзүш керек, бизнес стратегиясын кантип түзүш керек жана маркетинг жагынан, финансылык каржылоо жагынан дагы биз окууларды өткөрүп кетебиз. Ошо тренерлерибиз бар, коучтарыбыз бар. Анан ошондой эле биз ар бир программабыз 6 жумадан 8 жумага чейин өтүлөт. Акселерациялык программаларды буга чейин өтүп кеткен программалар жөнүндө айта кетсем, пик Ош борбору буга чейин жаш ишкер преакселерациялык программасын өткөрдү. Ошондой эле бизнесиңди өстүр программасы өттү, мигрант ишкер программасы өттү. Бул жерде биз USAID, Winrock өнөктөштөр менен чогуу өткөрдүк. Ошондой эле жакында биз бизнес айым программабызды аяктап, ал жерде ошол 18 айымга бизнес боюнча билим куралдарын берип, анан азыр аяктап ийгиликтүү ал программаны. Азыркы кезде биз могу экспортко даярдык, тигүү өнөр жайын колдоо программасына өтүнмөлөрдү кабыл алып жатабыз. Сиздер үчүн бул дагы маалымат. 18 февралга чейин өтүнмөлөр кабыл алынат. Ошого сиздер бул программа жөнүндө тагыраак маалымат алгыңыздар келсе, анда бүгүнкү вебинардан сырткары 14 февралда биздин маалыматтык сессияга катышып кетсеңиздер болот. Ал жерде ошол биз экспортко даярдык программасы боюнча так жана кенен маалымат берип кетебиз. Анан биз өзүңүздөр көргөндөй эле вебинарларды өткөрүп турабыз. Бул жерде биздин социалдык тармактарда бар жок ошол маалыматыбыз чыгып турат. Баракчаларыбызды окуп көрсөңүздөр, ошо ар бир вебинар, программалар боюнча дайыма биз жаңылыктарды, иш-чараларыбыз жөнүндө жазып турабыз. Ошол бүгүн биз могу Бакыт мырза менен өткөрүп жаткан вебинар, ушуга окшош вебинарларды өткөрүп турабыз ар бир жума сайын, 2 жума сайын. Бул жерде биз жанагы тажрыйбалуу эксперттерди чакырып, ошол бизнес тармагында иштеп, ийгиликтүү иш алып барып жаткан агай, эжелерибизди чакырып, ошолордон биз биздин ишкерлерге, аудиториябызга кенен жана так маалымат, кеңештерди мындай айтып кеткенге аракеттенебиз. Себеби окуу бул эми теория, а практика негизинде ушул биздин ийгиликке жетишкен адамдарыбыз көп маалыматты берип кете алат. Анан буга чейинки өткөрүлгөн иш-чара бул эл аралык жана улуттук иш-чаралар өтүлгөн. Ишкердиктин дүйнөлүк чемпионаты болуп өттү 20-21 жылда. Анын акырында биздин ошол бүтүрүүчүлөрүбүз дагы
ээ болду. Ар түрдүү өнүгүүсүнө инвестицияларды алыпчы. Анан бул жерде мен биздин команда жөнүндө айтып кетсем, Пикош командасы мен Айдана Маданбекова, мен коомчулук менен байланышуу жана иш чаралар боюнча адисимин. Менин кесиптешим Аяна Назарова жана ошондой эле Элдияр Сыдыков биздин программалардын менеджери. Ошондой эле айта кетчү нерсе, бул жерде биз менен бирге болуңуздар, байланышта болобуз десеңиздер, анда биздин ушул сайтыбызга кирип, Пик KG жана ошондой эле бар жок социалдык тармактарда, YouTube'та дагы бизде өтүп турат, бар жок жаңылыктарыбыз чыгып турат. Анан бизди ошол таап, ошол жактан дагы жаңылыктарды окуп, биз менен чогуу болуңуздар деп айтмакчымын. Анда мен азыр сөздү бүгүн биздин коногубуз, биринчиден мен Бакыт мырзага ыраазычылык билдирип кетемин. Себеби бүгүн ошол убактысын бөлүп, алтындай убактысын бөлүп, бизге ушул жаңы салык кодекси боюнча маалымат айтып кеткенге макул болуп келгени үчүн. Бакыт мырза бизде Ош шаарында ЖИА ассоциациясында ишкерлерди колдоо борборунда юрист консультант болуп эмгектенет. Өзүңүздөр билгендей эле 22 жылдан тартып ушул жаңы кодекс кабыл алынды. Салык кодекси бул аны эми мындай ишкерлер үчүн аябай керектүү маалымат да булчу өзү. Анан биз ошон үчүн сиздерге бүгүн болушунча так мындай жалпак тилде маалымат берип кеткенге аракет кылабыз. Сурооңуздар болсо, унутуп калам десеңиздер, чатка жазып турсаңыздар болот. Сурооңуздарды ушул вебинардын аягында берсеңиздер болот Бакыт мырзага. Биринчи Бакыт мырзанын презентациясын азыр угалы, ошол эмне жаңылыктар болду, анан кандай кылып иш алып барыш керек. Бул уже ишке кирди да салык кодексичи. Анан сиздерге бул эми аябай эле кызыктуу жана керек маалымат болуп кетет деп ишенем. Бакыт мырза, анда сөз сизге. Чоң рахмат Айдана. Угулуп жатабы? Угулуп атат. Чоң рахмат сизге. Урматтуу вебинардын катышуучулары, баарыңыздарга салам. Өзүм жөнүндө бир аз маалымат берип кетейин. Аты жөнүм Бакытбек Сартмаметов. Бүгүнкү күндө ЖИА бизнес ассоциациясынын алкагында ишкердикти колдоо борбору бар. Ошол борбордо юрист консультант болуп эмгектенип келем. Форматы жөнүндө да бир катар сиздерге айтып кетти. Азыр презентацияны мен сиздерге аягына чейин айтып кетем. Секин колдон келишинче сиздерге жеткиликтүү тилде. Сиздер болсо сурооңуздар пайда болгон болсо, жогоруда эскертип кеткендей чатка жазып турсаңыздар болот. Өзүңүздөргө заметка катары дагы башка бир телефонго же болбосо бир кагазга жазып алсаңыздар, презентациянын аягында ошол суроого жооп кылып, дагы бир убакыт бөлүп, ошол жерде талкуу кылганга мүмкүнчүлүк болот. Бүгүнкү вебинардын темасы ушу кабыл алынган жаңы салык кодексиндеги салык режимдер тууралуу болот. Бул баарыңыздарга эле негизи актуалдуу маселе болсо керек. Ошол эле учурда араңыздарда башыңыздарга түшкөндүгүнө байланыштуу эми бул 2022 жылдын 1-январынан тартып күчүнө кирген. Ассаламу алейкум, жакшы угубай калатасыздар. Жакшы угулуп атабы, же угулбай атабы? Мен Бакыт мырза, мага угулуп эле жатат. Жолдошев мырза. Жолдошев мырза. Жакшы эле угулуп атат. Макул. Кирип кайра чыксаңыз болот. Анан дагы могу чатка жазып атат, айта кетпесем, сөзүңүздү бөлгөндөн кечирим сурайм. Запись болот. Биздин YouTube каналыбызга чыгып турат бар жок вебинарларыбыз. Ошол жактан да көрсөңүздөр болот. Рахмат. Сөз сизде, Бакыт мырза. Анда эмесе презентацияны баштап кете берсек. Так. Бул ушу бүгүнкү презентациянын мазмуну, азыр билиңер.
Бүгүнкү презентацияда ушул жана жогоруда айткандай жаңы кабыл алынган салык кодексиндеги салык режимдер тууралуу болот. Бул жалпы салык режим жана атайын салык режим. Атайын салык режиминде дагы ал дагы бутак болуп бөлүнүп кетет. Ошо эки бутагын карап өтөбүз. Бул бирдиктүү салык жана патенттин негизиндеги салык. Анан эң акыркы презентациянын эң акыркы баракчаларында деп айтайын. Бул ушу бүгүнкү күндөгү көпчүлүк ишкерлерди ойго салган контролдук кассалык машиналар тууралуу сөз болот. Бул ким негизи колдонуш керек, кандай тартипте колдонуш керек, ким колдонбой койсо болот тууралуу сөз айтып кетебиз. Жалпы салык режим тууралуу башынан айтып кетейин. Жалпы салык режими бул өзү аты айтып тургандай эле жалпы салык. Салык кодексинде канча салыктын түрү каралса, өзүнүн аткарган ишмердүүлүгүнүн түрүнө жараша ошол салыктарды төлөп кетиши ыктымалдыгы бар. Бул мындай ошолордун мындай негизги салыктардын бири бул ушу кошумча нарк салыгы. Бул мындай жалпак тил менен ал эл оозунда айтылып кеткен тил менен айтсак НДС, налог на добавленную стоимость. Сатуу салыгы, пайдадагы салык, жер казынасынан пайдалануу салыгы, муну дагы башкача тилде роялти деп айтып кетишет, жана ошондой эле акциз салыгы. Жалпы салык режими негизинен бул өтө чоң тема. Бүгүнкү вебинарда бул режим тууралуу жалпы маалымат берип кетиш негизи кыйын. Ошондуктан мен сиздерге үстүртөн алардын мындай айтканда пайыздык көрсөткүчтөрү, эмнеден бул салыктар алынат айтып кетсем, анан ар бир салыктын өзүнчө бир өзгөчөлүктөрү болот. Ал тууралуу мүмкүн болсо контактылар менен бөлүшөбүз. Индивидуально деп айтайын, өзүнчө дагы кеңеш берип, ошол жөнүндө кенен маалымат бергенге мүмкүнчүлүк болот. Кошумча нарк салыгы. Кошумча нарк салыгы анын пайыздык көрсөткүчү негизи 12%-ды түзөт. Анан кошумча нарк салыгын бүгүнкү күндө ким төлөбөйт деген дагы сөздөр көп болуп атат. Кабыл алынган жаңы салык кодексинин алкагында бул жалпы салык режиминде иш алып барган ишкерлердин баардыгы негизи кошумча нарк салыгы автоматикалык түрдө мындай айтканда бири-бири менен мындай коштошуп кеткен салыктын түрү болуп калды. Анан көбүңүздөр чочушуңуздар мүмкүн, мен жалпы салык режиминде калып кеттим, анда мен сөзсүз түрдө төлөймүнбү, төлөбөй койсом болбойбу деп. Төлөбөй койгонго сиздерде мүмкүнчүлүк негизи жылдын башында болгон, жаңкы 28 январга чейин арыздын негизинде жалпы салык режиминен башка салык режимин тандап өткөнгө. Эгерде ошол убакыт өткөзүп ирсеңиздер, анда эми сиздерге дагы баарыңыздарга салыкты оптимизация кылуу үчүн колдон келишинче жакшы бир консультанттарга барып, тийиштүү маалымат алып, ошого жараша аракет жүргүзгөнүңүздөр туура болот. Анан жалпы салык режиминен башка салык режимине өтүү тартиптери тууралуу дагы төмөндөгү презентацияларда дагы маалымат берип кетейин. Азыр мына кошумча нарк салыгын жыйынтыктап. Кошумча нарк салыгы негизинен бул Кыргыз Республикасына деп айтайын, сырткы мамлекеттерден бул кандайдыр бир продукцияны, товарды импорт кылып алып келгенде автоматикалык түрдө ошол продукциянын, товардын өзүнүн наркына ошол 12%-ды көрсөткүчтү кошо төлөйт. Бирок баардык эле учурда эмес. Кээ бирки позициядагы продукциялар, товарлар, кызматтар бул кошумча нарк салыгынан бошотулган. Анан кимдер бошотулган жөнүндө айтылбай кетти десеңиздер, мен жана жогоруда айткандай, бул маалымат өтө чоң, ошондуктан убакыт тардыгына байланыштуу аны өзүнчө айтып кеткенге мүмкүнчүлүк болот, эгерде байланышсаңыздар же башка бир консультанттарга кайрылсаңыздар. Анан ошондой эле бул импорт болгондо бир төлөнөт, анан импорт болуп продукция келди, Кыргыз Республикасынын аймагында
жалпы салык режиминин колдонуп өзүнүн ишмердүүлүгүн жүргүзгөн ишкерлердин жасаган кызматтарынан, саткан буюмдарынан, товарларынан, сатуудан, жумушунан, кызматынан түшкөн, мындай айтканда, пайдадан ушул кошумча нарк салыгы 12% көрсөткүч менен салынат. Анан буну зачет деп айтылат. Зачетко алып койгон мүмкүнчүлүктөрү дагы бар. Мисал менен келип айтсам, сиздерге миллион сомго бир продукция алдыңыздар, границадан импорт кылып алып келдиңиздер, границада определенный НДСти төлөдүңүздөр, андан кийин Кыргызстандын ичинде ошол эле продукцияны 1.500.000 сомго саттыңыздар. Мисалы 50% наценка менен аны саттыңыздар. Сиздер 1 миллион сомдун кошумча нарк салыгын Кыргызстанга импорт кылган учурда төлөгөнсүздөр. Анан Кыргызстандын ичинде дагы ошол өзүнүн наркына дагы 500.000 сом кошуп саткандыгыңыздарга байланыштуу ошол 500.000 сомдун гана дагы кошумча нарк салыгын төлөйсүздөр. Бул эми мен сиздерге азыр жалпак тил менен айттым, бирок негизги бунун өзгөчөлүктөрү дагы көп. Ошондуктан дагы бир тийиштүү, эгерде башыңыздарга түшө турган болсо, тийиштүү консультанттар менен барып маалымат алып, анан аракет жүргүзгөнүңүздөр туура болот. Так. Андан кийинки салык бул сатуудан болгон салык. Бул налог с продаж деп айтылат, орус тилине которгондо. Бул сатуудан салыгы дагы кайсыл суммадан сатуу салыгын төлөшүбүз мүмкүн, же кайсы суммадан кайсы сумманы биз минус кылып коебуз деген да суроолор жаралышы мүмкүн да. Эми арада ар кандай ишкерлер кирет, ар кандай суроолор болот. Ошолордун суроосуна таянып мен силерге жооп айтып бергим келет. Сатуу салыгынын, мындай айтканда, базасы кайсыл суммадан алынат. Ошол бул жалпы сумма негизичи. 100 сомго продукция сатсаңыз, 100 сомдон ошо сатуудан болгон салык чыгат. Анан өзүнчө дагы өзгөчөлүктөрү бар. Ал өзгөчөлүктөр жөнүндө дагы маалымат өтө чоң, ошондуктан баардыгын мен силерге айтып жеткизе албайм. Бирок бир нерсени эсиңиздерге алыңыздар: основная сумма выручки, то есть негизги соодадан түшкөн акча. Ал жерде пайда дагы кошулат, ал жерде дагы ошол товардын өзүнүн суммасы дагы кошулат. Ошолор бириккенден кийинки сумма, кассага кандай сумма түшө турган болсо, ошол суммадан эске алынып, мен азыр пайыздык көрсөткүчтөрүн айтып кетем. Ошол пайыздык көрсөткүчтөр менен ошол сатуу салыгыны төлөп келишиңиздер керек. Жаңы кабыл алынган салык кодексинде азыр бир өзгөчөлүгү бар, аны ортолук учурунда айтып кетет окшойм. Бул биринчи көрсөткүчү, бул 1%, эгерде соода менен өндүрүш менен алектенген ишкерлерге сатуудан болгон салыгы. Анан 2% бул кызмат көрсөткөн, мен жана жогоруда айткан соода же өндүрүш менен байланышпаса, сиздердин кылган ишиңиздер, алып барган бир жумуштарыңыздар, анда 2%дык көрсөткүч менен төлөйсүздөр. Эгерде сиздер кошумча нарк салыгын, мен жалпак тил менен дагы айтканда, НДС плательщик болсоңуздар, кошумча нарк салыгын төлөп, кошумча нарк салыгын төлөөчү болуп катталып, ишиңизди алып барсаңыз, ушул 1% соода жана өндүрүш тармагында ишмердүүлүккө, 2% соода жана өндүрүшкө тиешеси жок башка жумуштарга, бул кызмат болушу мүмкүн. Анан экинчи жагы бар, бул жанакы кошумча нарк салыгынан бошотулган товарлар, же болбосо кошумча нарк салыгын төлөбөгөн ишкерлер. Буларга 1% мындай айтканда кошулат. Соода жана өндүрүш чөйрөсүнө 2% болуп саналат. Соода жана өндүрүшкө тиешеси жок, бул кандайдыр бир кызмат менен байланышкан жумуштар боло турган болсо, анда 3%дык көрсөткүч. Ушул күнгө чейин эски салык кодекстин редакциясы боюнча дагы жаңкы накталай эмес төлөмдөр деген, жаңкы безналичный платеж, эсептен эсепке которулган болсо, сатуу салыгынан ишкерлер негизинен бошотулуп келген.
Жаңы редакцияда бул жанакы мен жогоруда айтып кеткен өзгөчөлүгү эсиңиздерге алыңыздар. Накталай эмес формада төлөнгөн кызматыңыздар же болбосо кандайдыр бир сатуудан болгон мындай айтканда выручкаңыздар боло турган болсо 2023 жылдын 1 январына чейин гана 0% көрсөткүчтү түзөт. Ал деген быйыл гана ошол мүмкүнчүлүктү колдоно аласыздар. 2023 жылдын 1 январынан тартып бул мамлекет тарабынан льгота деп айтайын, бул льгота уже алынат. Ал деген каалайсыздарбы, каалабайсыздарбы, кандай көрсөткүч менен соодаңыздарды жүргүзсөңүздөр, ошол көрсөткүчкө жараша жана жогоруда айтып кеткендей, кошумча нарк салыгын төлөөчүлөр болсо 1% соода жана өндүрүш тармагы, 2% бул кызмат тармагы. Ошол эле учурда кошумча нарк салыгынан бошотулган товарлар, жумуштар же кызматтар боло турган болсо, анда 2% соода өндүрүш тармагына, 3% бул кызмат көрсөтүү же жана жогоруда айтылган тармактарга кошулбаган иш аракеттерге ушул пайыздык көрсөткүч менен төлөнөт. Эми буга чейин безналичный деген тема боло турган болсо, то соответственно 2023 жылдын 1 январынан тартып алдай жеңилдетүүлөр токтойт дагы, анан жалпы тартипте ошол сатуу салыгы төлөнүп башталат. Ошол эле учурда сиздерге дагы маалымат иретинде, банк тармагында сатуу салыгы бул 2% түзөт. Курулуш турак жай курулуучулардын турак жайларды жана турак жай эмес жайларды сатуудан болгон салыгы бул дагы 2% түзөт. Бул жанкы курулуш компаниялары. Ошондой эле уюлдук байланыш чөйрөсүндө иш алып барган ишкерлер болсо араңыздарда, анда 5% өлчөмүнө белгиленет. Пайдадагы салык, бул дагы ошо жалпы салык режиминин бири болуп саналат. Буну ушундай бир жалпак тил менен сиздерге жеткизгим келди. Пайдадан болгон салык негизи 10% түзөт. Анан көпчүлүк жаңы баштаган ишкерлер дагы чочулайт, эмне үчүн 10% төлөйбүз? Бул кайсыл пайыздык көрсөткүч, кайсыл көрсөткүчтүн негизинде бул салыктар төлөнөт депчи. Мисал жалпы мындай жөнөкөй бир мисал менен айткым келип атат. Соодадан түшкөн каражат бул сиздердин жалпы соода кылдыңыздар, ошодон түшкөн каражаттан ошого кеткен чыгымдардын баардыгын кемитесиздер. Андан бир өзүңүздөргө белгилүү болгон бир пайданы көрөсүздөр. 1500 сомго мисалы, ушул жерде дагы таблицада да каралып турат. 1500 сомго бир буюм алдыңыздар. Ал буюмду алып, сатып, пайданы көргөнгө чейин сиздерге 1300 сомдук чыгым кетти. Жыйынтыгында 200 сом пайда көрдүңүздөр. Мына ушул 200 сомдук көргөн пайдаңыздан ошол 10%дык салык төлөнөт. 200 сом пайда көрсөңүздөр, 20 сом бул ошол мамлекетке төлөнө турган пайдадан болгон салык болуп саналат. Ушул жерде дагы айта кетчү нерсе бар. Эске алынган чыгымдар деп белгилеп кеттим. Баардык эле чыгымдарды негизи кемиткенге мүмкүнчүлүк болбойт. Мисалы, бир ишкер кредит алышы мүмкүн. Же болбосо бир ишкер бирөөдөн карыз алышы мүмкүн. Жөн эле карыз алды, сооданы жүргүздү, карызын кайтарып берди. Мен карызды кайтарып бердим, мен эч кандай пайда көрбөдүм. Же болбосо бир форс-мажор болуп калды, мен ошол жака жумшап койдум деген дагы нерсе болбош керек. Салык кодексинде өзүнүн ошо пайдадагы салыкты кайсы чыгымдарды эске алса болот, эске алса болбойт. Ошол жерде көп бир тизме каралган. Ошо тизмедеги гана чыгымдарды кемитип, андан кийин өзүңүздөрдүн бир пайдаңыздарды чыгарганга мүмкүнчүлүгүңүздөр болот. Ушул нерсени дагы бир эсиңиздерге алышыңыздар керек. Жалпы салык режими тууралуу ушул менен мен жыйынтыктаймын. Анан эң акырында бул жанкы социалдык камсыздандыруу, анан жанкы подоходный налог деп айтылат, жумушчулардын салыгы. Ошол мындай салыштырмалуу таблицалары бар, ошол жөнүндө ошол тууралуу дагы кыскача маалымат айтып кетемин. Жыйынтыктай турган болсом,
жалпы салык режиминде иштеген ишкерлер бул мамлекеттик каттоодон өтүп жалпы салык режимин тандаган учурда милдеттүү түрдө мен жана жогоруда айтып кеттим, кошумча нарк салыгын төлөйт, сатуу салыгын төлөйт, пайдадагы салыгын төлөйт. Анан ишмердүүлүгүнө жараша акциз товарлары боло турган болсо, акциз салыгын төлөйт. Эгерде кен байлыктар менен иштей турган болсо, ондо роялти деген өзүнчө бир салыктар бар, ошо салыктарды төлөйт. Эгерде ал тармакта жумушун алып барбаса, анда соответственно ал салыктардан бошотулат. Ошол эле учурда мисалы дагы бир мисал катары келтиргим келип турат, силерге дагы да түшүнүктүү болуш үчүн. Азыркы учурда Кыргызстанда бала бакчалар, мектептер жеке менчик формасында көп ачылып атат. Ошол билим берүү тармагында алып барган ишкерлерге жалпы салык режимин тандаса деле алар утушта. Анткени кошумча нарк салыгынан бошотулган, сатуудан болгон салыгынан бошотулган, пайдадан болгон салыгынан бошотулган, жада калса жанакы жер салыгы, мүлк салыгынан да бошотулган. Бул деген жыйынтыгында пайда тапса, ошол ишкердин өзүнүн пайдасы, эч кандай салык төлөбөйт. Болгону мектептер мына жерде сатуудан салыгынан өзүндө көрсөтүлгөн тарифи боюнча төлөнөт, бакчалар төлөбөйт. Азыр жалпылаштырып айтып кеткенде аралашып кирип кетти. Эгерде билим берүү тармагында иштеген болсоңуздар, ошол нерсени эсиңиздерге алыңыздар. Бакча сатуу салыгын төлөбөйт. Бакча негизи баардык эле салыктарын төлөбөйт. Мектеп ошо сатуудан сатуу салыгын төлөйт. Анын жана жогоруда айтып кеткен, мисал келтирип кеткен башка салыктарды төлөбөйт. Так. Эми азыркы учурдагындай эң сөзгө илинип турган бирдиктүү салык жөнүндө сөз айтып кетким келип турат. Бирдиктүү салык бул биринчи суроо, ким бирдиктүү салык төлөөчү болуп колдоно алат? Кайсы ишкер ушул салык режимин тандаш керек? Салык кодексинде ошого жараша бир критерийлер бекитилип кеткен. Эң негизги критерий бул чакан жана орто ишкердик субъектилери болуш керек. Ошол эле учурда 12 ай деп айтылат. Сиздер туура түшүнүңүздөр. 30 миллиондук товар оборот болуп, ошол сум 30 миллион сомдон ашпаш керек. Бул январдан декабрга чейин саналбайт. Бул акыркы 12 айды эске алынат. Кайсыл 12 айды десеңиздер, мисалы бүгүнкү ай февраль. Февральда сиздер мамлекеттик каттоодон өттүңүздөр. Февральдан 2023 жылдын январына чейин, допустим, 30 миллиондук соодаңыздар чыкпаш керек. Салык инспектору келип текшерген учурда сиздер отчет тапшырасыздар. Салык инспектору келип текшерген учурда ошон ар бир айды ушинтип секиртип эсептейт да. Январь 2022 январдан 2023 февральга чейин. Мартка өткөндө 2023 февральга чейин. Эми мен азыр Оз эки айткан үчүн мүмкүн жакшы туура эмес түшүнүп аткандырсыздар, бирок мындай таблица кылып көрсөтсө туура түшүнөт. Болгону эсиңиздерге алып коюңуздар, 30 миллион бул бир жылдык товар оборот эмес, бул акыркы 12 айлык товар оборот. Критерийлердин негизги критерийлердин бири ушул. 30 миллиондон ашпаса бирдиктүү салык режимин колдоно алат. Ошол эле учурда салык салуунун жөнөкөйлөтүлгөн тутумун колдонууга катталган салык төлөөчү деп айтылган. Бул сиз жаңы катталышыңыз мүмкүн. Жаңы катталып, бүгүн мисалы ишмердүүлүк менен алектенгенге чечим кабыл алдыңыздар, эртеге барып мамлекеттик каттоого өттүңүздөр. Ошол учурда арыз берип атканда мен бирдиктүү салыктын негизинде иш алып барам деп арыз таштадыңыздар. Же болбосо буга чейин башка жалпы салык режиминде иштей турган болсоңуздар, анан бүгүн барып арыз жаза турган болсоңуздар, бул арыз күчүнө кириш үчүн бул жыл аякташ керек да. Ошондуктан бул жерде салык салуунун жөнөкөйлөтүлгөн тутумун колдонууга катталган салык төлөөчү деп айтылып кеткен. Негизинен дагы бир жакшыраак түшүндүрүп кетейин. Жаңы салык кодекси боюнча эки салык режим бар. Бул
жалпы салык режим жана атайын салык режим. Атайын салык режимдин ичинде бул ошо бирдиктүү салык, патенттин негизиндеги салык, же болбосо жаңы парк высоких технологий, свободная экономическая зона деп белгиленип кеткен. Ушул бирдик атайын салык режиминин өзүнүн бутактары бар деп айттым. Ошо бутактарынан бутактарына секирген мөөнөтү бул 1 жыл эмес, жыл аякташтын кереги жок, ал учурда ай аякташ керек. Бул ушул нерсени дагы эске алып кетет. Жакшы түшүнбөсөңүздөр, суроо катары өзүңүздөргө белгилеп алсаңыздар, мен презентацияны бүткөндө дагы жакшы түшүндүрүп берейин. Ошол эле учурда тигүү жана текстиль тармагынын субъектилери. Буларга дагы бир нерсени эскертип кетейин. 30 миллион сомдук чектөө эч кандай тиешеси жок. Тигүү жана текстиль тармагындагы субъектилер 30 миллион соода кылабы, 40 миллион соода кылабы, 100 миллион соода кылабы, ушу бирдиктүү салыкты колдонуп иш аракетин жүргүзүп кеткенге мүмкүнчүлүктөрү бар. Бул ушу мамлекеттин приоритеттик багыты болгон үчүн мамлекеттин бийлик өкүлдөрү ушуну туура көргөнбү, ушул режимге, ушул тармакка деп айтайын, тигүү жана текстиль тармагына ушундай бир жакшы шарттарды түзүп берген. Ошол эле учурда дагы 324 берене деп белгилеп кеттим. Бул реэкспорт деп айтылат. Сиз мисалы чет өлкөдөн кандайдыр бир продукцияны импорт кыласыз, Кыргызстандын аймагында сата турган эч бир оюңуз жок. Бирок ЕАЭС мамлекеттери болобу, мисалы же болбосо ЕАЭСке тиешеси жок башка мамлекеттер, Европа мамлекеттери болобу. Ошол жака импорт кылган товарды ошол бойдон сактап, кайра 180 күндүн ичинде башка мамлекетке сата турган болсоңуз, кайра эле экспорт кылып, ал учурда ушул бирдиктүү салык режимин колдонгонго дагы мүмкүнчүлүгүңүз болот. Эми бирдиктүү салыкты ким колдоно албайт? Бунун да чеги бар. Азыр биз жогоруда ким колдоно алат жөнүндө сөз айтып кетсек, эми ким колдоно албайт? Бирдиктүү салыкты патенти негизинде иш алып барган салык субъектилери бул салык режимин колдоно албайт, бирдиктүү салыкты. Бирок колдонуш үчүн бунун да жолдору бар. Арыз жазып, патентти жабып, ол дерегистрация деп айтылат. Ар бир салык төлөөчүнүн өзүнүн параметрлери бар. Жеке ишкер Асанов Үсөн патентти негизинде иш алып барат деп сиздердин параметрлериңиздерде жазылган болсо, алып арыз жазып, патент төлөөчүнү мен өчүрүп кой, мен болду эми патенттин негизинде иштебейм десеңиздер, арызыңыздардын негизинде өчүрүп берет. Өчүрүп бүткөндөн кийин кайра бирдиктүү салыкка өтүп алсаңыздар болот. Бирок параллельно эки тармак менен иш алып барам десеңиздер, ал учурда болбойт. Мына ушундай бир чектөө каралган экен жаңы салык кодексинде. Ошол эле учурда финансылык камсыздандыруу кызматтарын көрсөткөн субъектилер. Бул деген бул жаңкы микрокредиттик компаниялар, банктар, страховой компаниялар ушул бирдиктүү салыкты колдонгонго мүмкүнчүлүгү жок. Дагы бир тизмени толуктайт, инвестициялык фонддор жана баалуу кагаздар рыногунун кесипкөй катышуучулары. Бул особый статустагы деп айтайын, негизи ишмердүүлүктүн субъектилери болуп саналат. Инвестициялык фонд, жаңкы рынок ценных бумаг менен иш алып барган ишкерлер. Алар дагы бул бирдиктүү салыгын колдонгонго мүмкүнчүлүгү жок. Ошол эле учурда акциздик салыктын салык төлөөчүлөрү, эгерде сиз табак, алкоголь, бензин, жаңкы нефтепродукт деп айтайын, ушул бир акциздик салык, акциздик товарларды реализация кылсаңыздар, бул учурда дагы бирдиктүү салыгын колдонгонго мүмкүнчүлүгүңүздөр болбойт. Биз эми ким колдоно алат, ким колдоно албайт тууралуу айтып кеттик. Эми бирдиктүү салыктын колдонуу тартиби. Мен жогоруда кыскача маалымат айтып кеттим. Эгерде бүгүн сиздер жалпы салык режиминин негизинде иш алып барсаңыздар, бүгүн барып арыз жаза турган болсоңуздар, ушу бирдиктүү салыкка сиздерге 2023 жылдын 1 январынан тартып отургузат. Барганда эле дароо отургузуп койбойт, айдын аягына чейин күтпөйт.
ушундай бир эреже каралган жаңы салык кодексинде. Ушул нерсени эсиңизге алыңыздар. Эгерде быйылкы учурда сиздер өткөнгө үлгүрбөй калсаңыздар, бирок ошо ишти ошол эле ишканаңыз менен ичиңизде алып жүргөн болсоңуз, жылдын аягына чейин, мисалы декабрь айында же болбосо эртеге деле барып, арыз калтырып, ошо бирдиктүү салыкка өтөмүн. Мен азыр арыз калтырып коеюн, сен ошол кийин өткөзүп коесуң, мен кийин унутуп калбайын деп койсоңуз дагы болот. Эми ошол эле учурда башка атайын салык режимдердин негизинде иш алып барган ишкерлер, жогоруда патент боюнча мисал келтирдим. Патенттин негизинде иш алып барып, ошол эле учурда бирдиктүү салыктын негизинде иш алып бара албайбыз деп айттым. Мына ошондой учурларда дерегистрация деп айтылат. Дерегистрация кыласыз, арыз жазасыз. Bir айдын ичинде эмес, мисалы февралда бүгүн 11 число, эртеге 1 күн 14 число. 14 числодо сиздер барып жаза турган болсоңуздар, 1 марттан тартып ошо бирдиктүү салыкка салык инспекциясынын кызматкерлери силерди өткөзүп коет. Менимче түшүнүктүү эле айтып кетип атам деп ойлойм. Түшүнбөй калсаңыздар дагы бир эскертип кетейин. Өзүңүздөргө белги кылып жазып кетсеңиздер, кийин жыйынтыгында талкуу кылганга. Эми бирдиктүү салыктын базасы тууралуу сөз кылабыз. Эмненин негизинде бирдиктүү салыктын кайсыл сумманын негизинде биз ушул бирдиктүү салыкты төлөйбүз. Азыркы жаңы салык кодекси боюнча товарларды, жумуштарды, кызмат көрсөтүүлөрдү сатуудан пайда болгон сумма ошо салыктын базасы болуп саналат. Мисалы, мен бир окуу борборум бар. Bir айдын ичинде мага 20 студент келип катталды. Контракт 2000 сомдон. Айдын аягы 40 000 сом болот. 40 000 сом ошо салыктын базасы. Ошол эле учурда сода менен боло турган болсо, мен bir айдын ичинде 300 000 сомдук сода кылдым. 300 000 сомдук сода кылыш үчүн мен 250 000 сомго башка жерден товар сатып алдым. Ортосундагы айырма 50 000 сом ол база болуп саналбайт. Эми алдын ала дагы түшүндүрүп коеюн. Пайдадан болгон салыкты дагы жаңылыштырып, ушундай болсо керек деген ишкерлер дагы келип атат. Сиздер ошолордун катарындагыдай адашпаңыздар. 100 000 сомго сатып аласызбы, пайдаңыз ол жерде жокпу, жок эмеспи? Салык инспекция, жаңы салык кодекси бирдиктүү салыктын базасы деп түшкөн жалпы сумманы белгилеп кетет. Бул деген 300 000 сомго сода кылган болсоңуз, ошо 300 000 сомду сиз база кылып салык төлөйсүз. Сиз банкрот болдуңузбу, ал нерсени эске албай туура отчет беришиңиздерди өтүнөм, анткени ошого жараша дагы мындай айтканда тийиштүү чаралары бар жаңы салык кодексинин. Ошол нерсени эсиңиздерге алыңыздар. Базасы тууралуу маалымат берип кеттик. Жана салык кодексинде жана 324 берене реэкспорт учурунда колдоно алат деп айтпадыкпы? Бул импорт кылып, ошол эле учурда Кыргызстандын аймагында сода кылбай туруп эле башка мамлекетке кайра сатып жөнөттү деп айтайлы, экспорт кылып. Ошол учурда бирдиктүү салыктын базасы болуп, товардын наркы деп белгиленип кетти. Бирок мен бул боюнча салык инспекциясына барып чынында комментарий алган жокмун. Бул сатылган товардын наркыбы, же сатып алынган товардын наркыбы? Ушул нерсени эгерде реэкспорт боюнча иш алып бара турган болсоңуздар, бул нерсени эсиңиздерге алып коюңуздар. Убакыт өтө тар болуп калды. Эмне үчүн тактабай айтып атат дегендер да болушу мүмкүн араңыздарда. Жаңы салык кодексини ар ким ар кандай талкуу кылып атат. Ошондуктан бир аз убакыт керек. Мен сиздерге ошон үчүн бул учурда так жооп айтпай атам. Болгону эсиңиздерге алыңыздар. Реэкспорт кыла турган болсоңуздар, же бир таанышыңыздар башка мамлекеттен импорт кылып, башка мамлекетке кайра экспорт кылып ошол товарды сата турган болсо, ондо ошол базаны
салык инспекциясына барып жакшы тактап, анан ошого жараша ошол жаңкы расчет, информационный расчеты деп айтылат, маалымат отчетторун ошого жараша берүүсү шарт. Бирдиктүү салыктын ставкалары тууралуу сөз кылабыз эми. Биз жогоруда айтып кеттик, ким колдоно алат, ким колдоно албайт, кандай тартипте бирдиктүү салык режимине өтсө болот. Эми бирдиктүү салыктын базасы тууралуу сөз кылдык. Эми ошол пайыздык көрсөткүчтөрү, ставкалары тууралуу сөз кылып кетебиз. Жаңы салык кодексинде айыл чарба продукциясын кайра иштетүү үчүн өндүрүштүк чөйрө жана соода тармагына 4% көрсөткүчтү эгерде сиздердин соодаңыздар накталай формада болсо деп белгилеген. Ошол эле учурда 2% төлөйсүздөр эгерде накталай эмес формада сиздин продукцияңыздар сатылып, ошого жараша акчаңыздар кириштелсе. 4% накталай, колдон колго берилген акча. 2% бул эсепке түшкөн акча. Бул пайыздык көрсөткүчтөр, дагы бир кайталап кетейин, айыл чарба продукциясына, өндүрүшкө жана соодага гана байланган. Ал эми кызмат боло турган болсо, ошол эле учурда жаңкы жогоруда мисал келтирип кеттим, окуу борбор болушу мүмкүн, же араңыздарда бир консультанттар болушу мүмкүн. Консультация бул эми кызмат. Же болбосо мисалы свадебный салондорду айтайлы, жанакы кийимдерди ижарага беришет. Бир шоу уюштургандар бар. Тамадаларды мисалга келтирип кетсек, буларда бир кызмат көрсөтөт. Алардын пайыздык көрсөткүчү 6% төлөйт эгерде акча алуу жолу накталай формада болсо, ошондой эле 4% көрсөткүчтү көрсөтөт эгерде акча алуу жолу накталай эмес формада болсо. Эми жаңкы реэкспорт деп жогорудан бери айтып кетип атабыз. Бул жанакы импорт жана сразу эле ошол продукцияны экспорт кылган учурларга. Базасы дагы тууралуу айтып кеттим, товардын наркы деп. Аларга 3% өлчөмүндө салык көрсөтүлгөн. Эң эле жеңилдетүү ушу жалпы салык кодексинде салык төлөөчүлөрдүн арасында ушу тигүү жана текстиль өндүрүш тармагы турат. Анткени бүгүнкү күндөн тартып, январь 2022 жылдан тартып 2027 жылга чейин, бул деген 31 декабрь 2026 жылга чейин кандай соода болсо дагы 0,25% көрсөткүчтө салык төлөйт. Ошондуктан тигүү текстиль тармагы ушул нерсени жакшы эске алып ишти кылса болот. Дагы бир белгилеп кетейин, буларга жаңкы 30 миллиондук порог дагы жок, чектөө дагы жок. Каласа 100 миллион соода кылат, ушул пайыздык көрсөткүч менен ошо түшкөн выручкасынан ушул пайыздык көрсөткүч менен салыктарын төлөйт. Ал эми бүгүнкү күндө байкап атсаңыздар керек, бул жаңкы общественное питание, кафе, ресторандардагы бир кыйласы мындай акция протеста деп айтайын, мамлекет бийлик өкүлдөрүнө өздөрүнүн үнүн жеткизип келип атат, эмне үчүн биздики 8% деп. Бул тууралуу да биз бир аз маалымат берип кетем. Муниципалдык мончону кошпогондо, бул эми өтө редкость, негизи эми эгерде болуп кала турган болсо, ушул баняларды кошпогондо коомдук тамактануу, сауна, бильярд жана мончо кызматтарын көрсөткөн ишкерлер жалпы түшкөн кирешесинен 8% көрсөткүчтө салык төлөө милдеттендирилген. Анан тамактануу, коомдук тамактануу тармагы азыркы учурда ушундай деп айтып атат, биз айыл чарба продукциясын алып атабыз, өзүнчө бир процедурадан өткөзүп, переработка кылып, готовый блюдо кылып атабыз. Биздики соодага эле тетейт. Соответственно, биздики да ошо соодадай пайыздык көрсөткүчтөрдү көрсөтүп бергиле деп суранып атат. Бүгүнкү күндө ошол араңыздарда тамактануу, коомдук тамактануу тармагында иш алып барган ишкерлер угуп аткан болсоңуздар, бүгүнкү күндө ушул маселе кайра каралып атат.
эгерде жакын арада жакшы жаңылык болуп, ушу 8%дан кандайдыр бир пайыздык көрсөткүчкө түшүрүп, төмөндөтүп бериши күтүлүүдө. Силерге маалымат үчүн. Дагы 2021 жыл аягында ошо мамлекетибиздин президенти өзү жарлык жарыя кылган, ишкерлерди колдойлу, чакан ишкерлерди колдойлу деп. Ошонун алкагында өкмөткө тапшырма берилген, аларды салыктан бошотуу тууралуу. Мына ошол жарлыктын алкагында өзүнчө бир категориядагы, өзүнчө бир критерий менен бекитилген салык төлөөчүлөргө төмөндөгүдөй, мындай айтканда жеңилдетүүлөр көрсөтүлгөн. Мен биринчи тарифтери тууралуу айтып кетейин, андан кийин ушул тармакты ким колдоно алат, ошол тууралуу дагы маалымат берип кетем. Ставкалары боюнча айтсак, 2022 жылы эч кандай салык төлөнбөйт. Кандай соода кылса дагы. 2023 жылы жалпы түшкөн кирешесинен 1% төлөйт. 2024 жылы жалпы түшкөн кирешесинен 2% төлөйт. 2025 жылдан тартып, мен жана жогоруда соодага өндүрүшкө же болбосо башкага деп айтып кетпедикпи? Ошол жерде кандай пайыздык көрсөткүчтөр каралган болсо, ошол пайыздык көрсөткүчтөр менен төлөйт. Ошол эле учурда ушул ишкерлер салык инспекциясына барып, өзүнүн ишмердүүлүгү жөнүндө эч кандай салык отчетторун тапшырбайт. Бул эми жаңы салык кодексинде каралган ченемдүү нормалар жөнүндө айтып атам. Бирок 1-2 ошого жараша критерийлерди бекитип кеткен, талаптарды бекитип кеткен. Ошол талаптарды аткарса, ушундай жеңилдетүүлөрдү колдонгонго мүмкүнчүлүгү болот деп. Эми бул жеңилдетүүнү ким колдоно алат десе, бул сөзсүз түрдө жеке ишкер болуш керек. Бул юридикалык жак болуп саналбайт. Бул сөзсүз түрдө жеке ишкер болуш керек. Анын ишмердүүлүгү коомдук тамактануу менен байланышпаш керек. Анын ишмердүүлүгү баня, сауна же бильярд менен эч кандай байланышы жок болуш керек. Андан сырткары түздөн түз калкка, бул деген элге ошол кызматтарын көрсөтүш керек. Же болбосо ошол продукцияларын сатыш керек. Мисалга алсак, парикмахерская бул түздөн түз элге кызмат көрсөтөт. Ошо парикмахер тармагында иш алып барган ишкерлер 2022 жылы эч кандай салык төлөбөй өзүнүн ишин жүргүзсө болот. Ошол эле учурда жана жогоруда айткан свадебный салон ушундай эле эрежени колдонсо болот. Ошол эле учурда окуу борборлор дагы колдонсо болот, эгерде юридикалык жак болуп катталбаса. Бул жанка жеке ишкер деп айтылбадыбы? Негизинен жеке ишкерлер билим берүү тармагында иш алып барыш үчүн, эгерде араңыздарда билим берүү тармагында иш алып барган ишкерлер болсо, ушул режимди колдонойн дедим эле деген болсоңуздар, юридикалык жакты ондо убактылуу токтотуп турасызбы же жаап турасызбы? Жеке ишкер болуп катталып, билим берүү министрлигине барып арыз жазып, тийиштүү лицензияны алып, андан кийин гана ошол тармакта ошол жумуштарды көрсөтүшүңүздөр керек. Ошол эле учурда сиздердин кирешеңиздер бул акыркы 12 ай үчүн 8 миллион сомдон ашпоосу зарыл. Бул жанагы базарда отурган азык-түлүк саткандар, базарда отуруп кийим кече саткандар баардыгы ушул салык режимди тандап колдонсо болот. Эч кандай салык төлөбөйт. Өзү болгону жанкы салык менен страховой полис, жанкы камсыздандыруу, бул экөө эки бөлөк. Салыгын төлөбөйт, бирок камсыздандыруусун алат. Камсыздандыруу ар бир региондун өзүнчө бир жанкы среднемесячная заработная плата ар бир региондук өзүнчө белгиленет. Шаардыкы, райондордуку, ошол орто айлык маянанын бекитилген расмий түрдөгү. Ошонун бир 10% көрсөткүчү социалдык камсыздандыруу полисинин суммасы ошонун негизинде чыгат. Эгерде башка бир райондордо чыгып аткан болсоңуздар, анда ошол сумманы аныктап, андан кийин ошону 10% көрсөткүчүн чыгарсаңыздар, предварительно канча
полюска канча акча төлөшүңүздөр белгилүү болот. Анан негизги тартиби бул контролдук кассалык машинаны милдеттүү түрдө колдонуу. Контролдук кассалуу машиналарды тууралуу мен сиздерге акырында дагы айтып кетемин, презентация кылып. Негизинен ушулга эле тиешеси бар экен да дегенде ой болбош керек. Башка салык режиминде иштесеңиз деле, түздөн түз калкка кызмат көрсөтсөңүздөр, контролдук кассалык машинаны иштетүүгө сиздерге милдеттендирет. Анткени бул уже салык кодексинде каралган, бул бүгүнкү күнгө чейин деле каралган. Негизинен ошол. Бирдиктүү салыкты жыйынтыктадык. Эми жыйынтыктаганда дагы мен сиздерге кыскача маалымат айтып кетейин. Эсиңиздерде болсун, бирдиктүү салык жаңкы жогорудагы сөздө таянганда экиге бөлүнөт бирдиктүү салык. Бул жаңкы жалпы баардыгы колдонгонго мүмкүнчүлүгү бар тийиштүү салыктарды төлөш керек. Анан ошол эле учурда бирдиктүү салык бул жанакы 2022 жыл, 23-24 жылдары төмөндөтүлгөн пайыздык көрсөткүч менен соода жүргүзгөнгө мүмкүнчүлүгү бар ишкерлерге. Ушул нерсенин граниндагы эсиңиздерге дагы бир салып коеюн, бул түздөн түз жеке ишкер болуш керек. Анан ошол эле учурда түздөн түз элге, калкка ушул кызматтарды көрсөтүшү керек. Эми патент. Патентти негизинде иш алып бара алат деген суроого жооп берип кетейин. Бүгүнкү күндө патент бүгүнкү күнгө чейин патент бул экиге бөлүнүп келсе, бул жанагы ыктыярлуу патент жана милдеттендирилген патент. Милдеттендирилген патент өзүңүздөр билсеңиздер керек, 2022 жылдан тартып жокко чыгарылды. Ыктыярлуу патент эми жөн эле патент болуп калды. Добровольный патент деп айтат элек, эми жөн эле патент. Кошумча бир коштоочу сөзү жок эле. Министрлер кабинети ошо салык кодексинде так ушинтип жазылып турат. Бул тизмени мүмкүн азыр 70ке жакын ишмердүүлүктүн түрүнө уруксат берип аткан болсо, бүгүнкү күндө ушул тизменин баардыгын эле максималдуу түрдө менде бар маалымат боюнча азайтат деген мындай маалыматтар бар. Анан кайсы бири жок болот, кайсы бири калат, ал жөнүндө маалымат бүгүнкү күндө жок. Бирок азыркы учурда салык инспекциясынын сайтында бекитилген тизме бар. Бул ошо 2020 жылы адашпасам, салык инспекциясынын буйругу менен бекитилген ыктыярлуу патенттин өзүнүн тизмеси бар. Ошонун негизинде бүгүнкү күндө берип келип жатат. Бирок эгерде тизмени башынан беките турган болсо, то ошондо анан кайра карап чыгып, кээ бирлердин ишмердүүлүктөрү туура келбей кала турган болсо, ондо сиздер бирдиктүү салыкка өтүүгө жалпак тил менен айтканда ондо мажбур болосуздар. Ошол эле учурда юридикалык жактардан бир эле гана валюта алмашуу бюросу, жаңы обменкалар, валюталарды алмаштыруу обменкалары, ошолорго уруксат берилет экен, патентти негизинде иш алып барганга. Патенттин негизинде салык төлөө режимин колдонууга укугуна ким колдоно албайт? Ошол жөнүндө айтып кетейин. Бул импорт маселеси жаралат. Тигүү жана текстиль өндүрүш тармагы патенттин негизинде иштеп, импорт кылганга мүмкүнчүлүгү болот. Башка тармактар тигүү жана текстиль тармагынан сырткаркылар, эгерде жумушу импорт менен байланыша турган болсо, ал учурда ал ошо патентти негизинде салык төлөөчү болуп иш аракетин жүргүзгөнгө мүмкүнчүлүгү болбойт. Жана ошол эле учурда акыркы 12 айда түшкөн жалпы кирешеси 8 миллион сомдон ашпоосу дагы зарыл. 12 ай дегенде дагы да эсиңиздерге салайын, январь, декабрь 12 ай эмес. Бул чередовать жетип кетет. Акыркы 12 айды эске алынат. Мисалы, декабрда же болбосо жылдын аягында, мисалы, октябрь, сентябрь, октябрда
катталдыңыздар. 2021 сентябрь октябрда ишиңиздерди жүргүздүңүздөр. Бул жол менен 4 миллион сомдук иш аракет жүргүздүңүз. Эми 31 декабрь аяктады, 2022 жылга өттүк. Январда 5 миллион соода кылдыңызбы? Октябрь акыркы 12 айга илешет. Ошол менен сиздерди бул салык режиминен автоматикалык түрдө чыгарып, башка режимге салык инспекциясы тарабынан милдеттүү түрдө өткөрүлөт. Менимче түшүнүктүү болду окшойт, акыркы 12 ай. Эми кандай тартипте патентти алуу керек? Патентти билесиздер, эгерде патент негизинде иш алып барып жүргөн болсоңуздар, патентти кайсы күнү алсаңыздар, ошол күндөн тартып белгилүү бир мөөнөткө берет. Мисалы, 11 февраль барып патент ала турган болсоңуз, 30 күндүк ала турган болсоңуз, 11 февралдан алдыга 30 күн жылып, ушул мөөнөткө чейин жарактуу деп ошол жерде жазылат. Ошондуктан ишмердүүлүктү баштаардан алдын, ишти баштап бүтүп, задним числом патент алам деген түшүнүк болбош керек. Биринчи патент аласыздар, ишиңизди жыйынтыгына чыгарасыздар, анан уланып кете турган болсо, секин улантып кете бересиздер. Дагы бир маанилүү маалымат, патент бул ушу берилген аймагында гана жарактуу. Бул деген Ош шаарында патент алдыңызбы? Ош шаарында, мисалы, соодага деп, Ош шаарында гана соода кылышыңыздар керек. Кара Суу районуна чыга турган болсоңуздар, ал район ал патент жараксыз. Ошол эле учурда эми мен азыр Ош шаарын деп мисал келтирдим. Сиздер деле бир шаардан, мындай административдик бөлүк деп айтайын, бир райондон районго өтпөйт, шаардан районго өтпөйт, райондон шаарга өтпөйт. Мына ошондой бир түшүнүк менен өзүңүздөр бөлүп иш аракетиңиздерди жүргүзсөңүздөр болот. Жаңы салык кодексинде бир өзгөчөлүк бар экен. Бул 1 жылга бир төлөп салык патент алсаңыздар болот экен. Эски салык кодексинде бул 6 ай, 180 күн менен чектелет эле. Бүгүнкү күндө ошол 1 жылдыкын бир төлөп койсоңуздар, жылдын аягына чейин ишиңиздерди, башыңыздарды оорутпай, жыйынтыгына чыгарып, майын чыгарып иш алып барсаңыздар боло берет. Эми патенттин баасы дагы мамлекет тарабынан, мындай айтканда, скидка деп коеюн, берилет экен. Эгерде алдын ала 15 күнгө эмес, 30 күнгө эмес, 3 айга, 90 күнгө төлөсөңүз, ошол патенттин баасынан 5% көрсөткүч сиздерге скидка берилет экен. 180 күнгө төлөнсөңүздөр, 10% скидка берилет экен. Анан 365ке 1 жылга бир төлөп коем десеңиздер, анда жалпы патенттин суммасынан 15% көрсөткүч сиздерге скидка болуп саналат. Эмне үчүн мен патенттин баасынан деп айтып атам? Патенттен сырткары социалдык камсыздандыруу полисин да аласыздар. Ал жерде ал скидка жок. Бул ошо патенттин стоимостуна. Допустим, патенттин баасы 1000 сом бир айына. Социалдык камсыздандыруу полисинин баасы 1500 сом. Эми жалпак условный тил менен айтып кете берейин, жалпы 2500 сом. Эми 1 жылга төлөдүңүз. 365 күнгө сиз патенттин акчасын төлөдүңүз. 1000 сомдон 12000 сом, бул 360 күнгө, анан 5 күндүкүн да кошуп берет. Ошол сумма канча чыга турган болсо, ошол суммадан 15% төмөндөтүү сиздерге төмөндөтүүлөр болот. Эми атайын салык режиминин бирдиктүү салык жөнүндө маалымат айтып кеттим. Патенттин негизинде иш алып барган эрежеси жөнүндө айтып кеттим. Эми колунда иштеген кызматкерлер бар да, ар бир ишкананын, ишкерлердин, ошол ишкерлерге жанакы подоходный налог, страховые взносы деп айтылат, социалдык камсыздандыруу, жанакы киреше салыгы кандай пайыздык көрсөткүч менен төлөнөт, алар айырмасы кандай? Жалпы салык режиминде баштайын. Эгерде жеке ишкер жалпы салык режиминде иштей турган болсо, киреше салыгы мен мына жерде сиздерге көрүнүп атса керек. Мына жерде көрүнүп атса керек. Бул
10% түзөт деп турат. Эгерде жеке ишкер өзү боло турган болсо, анда ал ишкер бул 10% көрсөткүчтү төлөбөйт. Бул жалпы салык режиминде. То же самое жанакы бирдиктүү салыкта дагы ишкер өзү киреше салыгын бирдиктүү салыктын эсебинен төлөгөндүгүнө байланыштуу подоходный налог 10% төлөбөйт. Болгону социалдык камсыздандыруу алат. Эгерде бул жеке ишкер болсо. Ал эми юридикалык жак боло турган болсо, бул бардыгында бирдей. Өзү ал жерде мындай жумушчу болуп кандайдыр бир кызматты ээлейт. Директор болобу, же как бухгалтер болобу, но по факту как основатель компании деп айтып кетейин. Ал учурда подоходный налог от заработной платы тапкан айлык акысынан 10%, социалдык камсыздандыруу бул жалпы бириктиргенде 27,25%. Мындай айтканда эч кандай бир айырмасы жок. Бардыгы эле бирдей. Салыктын ставкалары ишканалардыкы ишкерлер түздөн түз ишканадан төлөнө турган салыктардын пайыздык көрсөткүчтөрү өзгөрүлдү. Бирок мына подоходный налог, страховые взносы алардын пайыздык көрсөткүчтөрү ошол бойдон сакталган. Болгон ошол маалыматты сиздерге айтып коеюн дегем. Эми контролдук кассалык машиналар тууралуу айтып кетейин. Ошо жаңы салык кодексинде ушундай деп жазылган: Кыргыз Республикасынын аймагында соода операцияларында же жумуштарды аткарууда жана кызматтарды көрсөтүүдө калк менен жүзөгө ашырылуучу акчалай эсептешүү ККМ милдеттүү түрдө колдонулат. Бул деген эмне деген? Бул жана жогоруда айттым го, мазмунуна келгенде ККМди негизи ким колдонуш керек? Колдонбой койсо деле болобу же сөзсүз бардыгы коюш керекпи деген суроого да. Негизинен контролдук кассалык машинаны түздөн түз элге кызмат көрсөтсөңүз, түздөн түз эл менен соода алек жүргүзсөңүз, мына ошол учурда ККМ сиздерге милдеттүү. Ошол эле учурда ишкана менен, мындай айтканда, ишкер менен же болбосо ошол ишкерге ошол кызматтарды көрсөтсөңүз, ККМди колдонуу шарт эмес. Бул ошо салык кодексинде каралган талаптар. Бул жерде калк менен деп мен дагы мына кара түс менен белгилеп кеттим. Түздөн түз калк менен иштеген ишкерлер ошол контролдук кассалык машинаны колдонсун деп талап койгон. Ал эми контролдук кассалык машинаны колдонууга карата кандай талаптар коюлган деп айта турган болсоңуз, эсиңиздерге салыңыздар. Бул эми жалпы жаңкы базарда иштеген ишкерлерге, түздөн түз элге кызмат көрсөткөн, мисалы свадебный салоны, салоны красоты, жана парикмахерская служба деп айтайын. Дагы кандай кызматтар бар түздөн түз элге көрсөтүлгөн. Ошол кызматтардын бардыгы, жанакы тамактануу, мончолор, ошолордун бардыгы эл менен кызматташат. Ал жерде түздөн түз эл барып өзүнүн акчасын төлөйт. Мына ошол учурда ошолор контролдук кассалык машинаны колдонуусу шарт. Ишини эң негизги талаптардын бири, ишини жүзөгө ашырып баштаганга чейин ошол контролдук кассалык машинаны сатып алып, ар бир райондун, шаардын өзүнчө техникалык тейлөө борборлору бар. Ошо техникалык тейлөө борборлору менен барып келишим түзүп, катталып, анан кийин ишин жүзөгө ашыруусу шарт. Ошол эле учурда ошол ККМди колдонуунун типтүү эрежелерине ылайык деп айтайын. Көпчүлүк ишкерлер ушул ККМди алды. Анан ал жерде выбивать этип койду, ошо менен бүттү эмес да. Мамлекет тарабынан ошонун типтүү эрежеси бекитилген. Сөзсүз түрдө ошо типтүү эрежени алып, таанышып, андан кийин кандай тартип койгон болсо, ошол тартип менен алып барууңуздар шарт. Эми типтүү эрежени каяктан алабыз деп айтышыңыздар мүмкүн. Типтүү эреже орус тилинде болсо орус тилинде, кыргыз тилинде болсо кыргыз тилинде жөн эле интернетке кирип, Google Chrome бу же кайсыл бир
поисковиктерди иштетсеңиздер, ошол жерге тийиштүү запросту жөнөтүңүз. ККМди колдонуу типтүү эрежелери же болбосо типовые правила о порядке пользования контрольно-кассовых машин. Ал сиздердин жообуңуздарга Кыргыз Республикасы КР деп кошуп коюңуздар, эми башка мамлекетке чыгып калбаш үчүн. Бул бир 2 барак чыкса керек. Ашып барса, ошол эрежени сөзсүз түрдө таанышып, колуңуздарда кызматкер иштей турган болсо, ошол кызматкерге тааныштырып, андан кийин гана ишиңиздерди баштасаңыздар жакшы болот. Кийинки талаптары бул салык органдарынын кызмат адамдары, мисалы инспекторлору, ККМди кантип колдонуп атасыздар, кандай тартипте колдонуп атасыздар, кандай сактап атасыздар, ошону көзөмөлдөгөнгө акысы бар. Көзөмөлдөгөнгө келгенде сиздер эч кандай тоскоолдук көрсөтпөй, ошол кирип текшергенге мүмкүнчүлүк беришиңиздер керек. Жалпак тил менен айтканда, кантип текшериши мүмкүн деп айтсаңыз, бир магазин дейли, продуктты сатат. Анан келди. Ошол салык инспектору келет дагы, анан кийин контрольно-кассовый машинанын отчетун караганда, бүгүнкү күнү 2022-жылы 1-январда 15 000 сомдук соода кылды бул дүкөн деп жазылып турат ККМ боюнча. Анан сиздин кассаңыздагы акчаны сиздин кызматкериңиздин, ошол ким жооптуу болсо, ошонун жооптуу кызматкердин алдында ошол жерде эсептеши мүмкүн. Разницасы, айырмасы көп чыга турган болсо, айырмасы каяктан деп сиздерге сурап берет да. Мына ошол моменттерге дагы мындай туура келтириш үчүн баардык нерсени, эрежени ошон үчүн айтканым, туура окуп, андан кийин ошол аракеттерди жасаганыңыздар дурус болот. Андан кийин ККМ сөзсүз түрдө оң абалда болуш керек. Эгерде мен жана жогоруда айткандай техникалык телөө борборлор менен жөндөн-жөн келишим түзбөйсүздөр, алар келип, эгерде бузулган болсо, сөзсүз түрдө келип сиздердикин оңдоп, камсыздандырып берип кетет. Бирок ортолукта иштебей калса эмне болот? Биз ККМге уралбай калдык, иштебей аттыго деген маселе жаралбаш үчүн атайын журнал ачылат. Журнал ошо тийиштүү салык инспекциясына барып, каттоодон өтүп, атайын бекитилет. Ар бир жүргүзгөн операцияңызды ошол жерде ручка менен белгилеп турасыз. Бүткөндөн кийин, оңдолуп бүткөндөн кийин, андан ошол журналга киргизген берки операцияларды кайра башынан ошо ККМ аркылуу онлайн маалымат беришиңиз милдет. 5-чи талап ошо ККМ боюнча сатып алуучу же кардар менен эсептешүүлөрдү жүргүзүп жаткан жеринде жана учурунда ККМ. Бул дегени сөзсүз түрдө чек берилиш керек. Эгерде кечээ жакында бирөө сурап берди, бизде мисалы онлайн магазин бар, биз ККМге кантип бурабыз, эгерде бизге акчаны онлайн которгон болсо. Онлайн которулган болсо, чекти бериш негизи милдет. Бул дагы өзүнчө мыйзамдын талабы. Онлайн которгон болсо, чекти дагы соответственно онлайн кылып, ал жака жөнөтүп койсо болот. Сатылуучу товарлардын же көрсөтүлүүчү кызматтардын баасын, бул жанкы ценниктери, ар бир кызмат көрсөтө турган болсоңуз, кызматыңыздын баасы прайс лист деп айтайын. Дүкөн боло турган болсо, ар бир дүкөндө ар бир продукциялардын баалары негизи жеткиликтүү, көрүнүктүү жерде жазылып, белгиленип туруш керек. Анткени ККМге уруп атканда төмөндөтүлгөн бааны уруп коюшу мүмкүн. Мисалга алганда Coca-Cola 60 сом турушу мүмкүн дүкөндө, бирок сиз ККМге 40 сом деп киргизип койдуңуз. Отчет чыгарганда ошол жерде Coca-Cola 40 сом деп турат, витринада, допустим, 60 сом деп турат. Эмне үчүн мындай занижение болду деген вопросторду да коюшу мүмкүн. Ошол нерсени дагы инспекторлор тарабынан туура аныкталыш үчүн сиздерге ошондой бир мыйзам чегинде ошондой бир талаптарды койгон. Ушул нерсени дагы эсиңиздерге алышыңыздар керек. Жана бекиткен форма боюнча чекти талап кылуу зарылдыгы жөнүндө маалыматтар кардарга көрүнүктүү жерге жайгаштыруу. Бул ошол кайра эле ценники, чеки өз убагында берилиши керек. Өз убагында ценниктер, тийиштүү маалыматтар кардарларга көрүнүктүү болушу керек деген сөз. Урматтуу катышуучулар, убактыңыздарды алганым үчүн кечирим сурайм алдын ала. Ушул менен презентация жыйынтыкталды.
катышып угуп бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Сиздерге пайдалуу маалымат бердим деп ишенем. Эгерде түшүнбөгөн жерлериңиздер болсо, эми суроо жооп който турган болсок, Айдана эгерде жазып алган болсо, суроолорду айтып кетсең, мен ушул жерден жооп берип секин кете берейин. Чоң рахмат Бакыт мырза. Аябай мындай маалыматтуу, жакшы вебинар презентация кылып бердиңиз. Менин оюмча баарыбызга эле аябай чоң таасир берет го, булчу оң таасир тийгизет. Анан чоң рахмат сизге. Азыр биринчи мына кол көтөргөн биздин катышуучулардан суроолорун очередь менен сурап кетсек, биринчи Аксан эжеке, сиз жанатан бери колуңузду көтөрүп аткансыз. Сурооңуз актуалдуу болсо, микрофонуңузду жандырып берсеңиз. Саламатсызбы? Мен ошо жаңы ишкана ачайын деп бүгүн налоговойго барып билип келгенмин да. ИП ачсамбы же меники өзү окуу борбору да. Анан биринчи патент репетиторство деген эле патент төлөп турсамбы же ИП ачып эле баштай берейинби, ошону сизден сурайын дегем. Анан экинчи суроом, сиз айтпадыңыз, мына 2022 жылдан баштап жаңы ишкерлер патент төлөбөйт, 2023-төн баштап төлөйт депчи. Ошол жөнүндө да айта кетсеңиз, мен бүгүн барганда төлөйсүз деген да. Чоң рахмат сурооңуз үчүн. Саламатчылык. Биринчи сурооңуз боюнча айтып кетейин. Сиз билим берүү тармагында жумуш алып барам деп айтып атасыз. Ушул жерде бир өтө маанилүү учур бар. Патент. Ар бир патентте өзүнчө код бар да. Экономикалык код экономической деятельности. Ар бир коддун өзүнчө бир аныктамасы бар. Ага атайын классификатор бекитилген. Ушул коддогу сиздикине мисал келтире турган болсом, репетиторство деген патент ала турган болсоңуз, репетиторство дегенде ошо классификатордо так аныктамасы бар. Бул билим берүү окуу борбору бул код менен иш алып барганга, мындай айтканда, туура келбей калат. Эмнеге? Репетиторство деген позицияда бул жанагы мектептен сырткары окуучулар кандайдыр бир предметтерге үлгүрбөй атса, эми жалпак тил менен айтайын, мүмкүн башкача шарт менен барышы мүмкүн, үлгүрбөй атса ата-энеси барып жаздырышы мүмкүн, дагы дополнительная подготовкага. Мына ошол патент, сиз айтып аткан патент бир ошого гана байланыштуу. Анан жеке ишкер болуп катталсам, кандай десеңиз, билим берүү тармагы негизи бунун документациясын даярдоо процедурасы бир аз татаалыраак. Ошого менин сиздерге кеңеш, тийиштүү бир өзүңүздөрдүн аймагыңыздардагы юристтерге барсаңыз болот. Эгерде Ош шаарында болсоңуз, бизде ошо Ош шаарында ишкерлерди колдоо борбору деп жана жогоруда айтып кетпедиби? Биздин консультацияларыбыз акысыз. Келип, ушул жерден дагы мындай более подробный информация алып кетсеңиз болот. Онун этаптары азыр айта турган болсом, 1 саат сүйлөбөдүм, ошо 1 саатта эле кайра сиздерге айтып түшүндүрүп бергенге туура келет да. Жеке ишкер болуп катталып, ошол тармакты тандасаңыз негизи болот. Эми ушундай кылып айтып кетейин. Анан патент боюнча. Патентти төлөбөй койсоңуз болот деп айткан жерим жок. Мүмкүн сиз мени туура эмес түшүнүп алгандырсыз. Ушул жерде бир эскертип кетсеңиз, дагы башынан микрофонду жандырып, башкалар дагы эгерде туура эмес түшүнүп алган болсо, ушул жерде тууралап коелу. Ошол сиздин жана бир өтүп өттүңүз да, 22 жылдан баштап жеке ишкерлер, жаңы баштаган ишкерлер төлөбөйт, 23 жылдан баштап түшкөн пайыз, эме мынча пайызы гана төлөнөт дегениңизди мен же туура эмес түшүнүп калдымбы, кандай болду? Болду, түшүндүм. Эми түшүндүм. Мен жана айттым, бирдиктүү салык бул 2-ге бөлүнөт дедим. Бул бир бөлүгү жаңы 30 миллионго чейин, экинчи бөлүгү бул 8 миллионго чейин. 8 миллионго чейин только гана жеке ишкерлер колдоно алат дедим. Эгерде бүгүнкү күндө базарда бирөө патенттин негизинде иш алып барып аткан болсо, ошо бирдиктүү салыктын жаңы 8 миллионго чейинкисин эле патентин жабып, ошол режимге өтүп алса туура болот дедим. 2022 жылы салык төлөбөй эле ишин жүргүзө берет депчи. Ошол моментти эсиңиздерге алыңыздар. Таптакыр төлөбөйт эмес, өзүнчө патентке каралган ишмердүүлүгү туура келе турган болсо, патентин алып ишин жүргүзө берсин.
Жок, мен ушул режим мага туура келет экен, мен ушул режим менен иштесем, мен икта келе түздөн түз элге кызмат көрсөтөм же элге соода кылам, элге өзүмдүн товарымды же продукциямды сатам дей турган болсо, анда патенттин жабып, анан ушул мен айтып аткан жанагы бирдиктүү салык 0% көрсөткүч 2022-ге. Ошого өтөм деп барып арыз жаза турган болсо, салык инспекциясы ошол режимге өткөзөт, ошол учурдан тартып, анан патенттин дагы төлөбөйт, бирдиктүү салыкты 0% көрсөткүч менен колдонуп, болгону жана жогоруда айткан талаптарын так аткарып туруш керек. Бул сөзсүз түрдө элге кызмат көрсөтүш керек, элге соода кылыш керек, андан кийин ККМди сөзсүз милдеттүү түрдө колдонуш керек. Чоң рахмат. Анда мен ушул жумушуңузга барып эле кенен маалымат алайын сизден дагы. Чоң рахмат. Ооба, ошондой кылганыңыз туура болот. Рахмат Аксан айым, рахмат Бакыт мырза. Анда келиңиз, Жолдошев деп кол көтөрүп турсуз. Атыңызды айтып, анан сурооңузду берип кетсеңиз, микрофонуңузду чандырып. Ассаламу алейкум. Менде 2 суроо бар. Биринчиси бул ККМ боюнча биз образовательный центрбиз. Мугалимдерибизди биз патент менен иштетип атабыз да бүгүнкү күндө. Анан патенттин негизинде баягы репетиторство дегенге алганбыз. Анан ККМди бул биздин филиалдарыбыз 2-3 точкада турат да. Ошондо ККМди 2-3-өн алабызбы же кандай деп ошону сурайын дегеним. Анан экинчиси, мен өзүм башка бир чоң организацияда иштеймин, оборотубуз 30 миллиондон жогору. Биз эл менен дагы иштешебиз, баягы населенияга биз көмүр сатабыз. Ошондо бюджеттин организациялардан түшкөндөр булар без наличный түшөт, бирок биздин кассабызга дагы акча түшүп турат. Ошолор кандай болуп калат? Чоң рахмат сурооңузга. Биринчи сурооңуз боюнча айтып кетейин. Эгерде бир эле ишкердин 5 же 6 точкасы болушу мүмкүн бир шаардын ичинде. Ошол эле учурда башка райондо дагы ошондой точкалары болушу мүмкүн да. Ал жерде дагы, допустим, 7-8 райондо 2 точка болсо, 14 же 16, и шаарда дагы бир 3-4 бар. Жалпы 20 точкасы бар дейли, шаарда, райондорду камтытканда. Жеке ишкер барып 20 точкасына өзүнчө ошо контролдук кассалык машинаны алып, жанакы атайын тейлөө борборлору менен барып келишим түзгөнгө акысы бар. Ага эч кандай чектөө жок. Бул тетрисинен айтканда бул милдет. Ал ар бир точкасына сөзсүз түрдө бир ККМ менен камсыздап бериши шарт. Ошондуктан бул эч кандай адашуу дагы болбойт. Катталганда дагы бир ишкердин атына катталат. Анан өзүнүн кызматын көрсөткөндө централизованный айтканым, ККМ 2 ККМге урса деле барып туруп бир сервиске түшөт. Ошондо ошол жерде цифралар бир жерден гана көрүнөт. Эми экинчи маселеси, жанакы көмүр менен иш кылабыз деп айтып атпайсызбы? Мисалы, бир жеке ишкер соода менен дагы алектенет, бир жеке ишкер кызмат көрсөтүү менен дагы алектенет. Ар бир отчеттун өзүнүн формасында ар бир позицияны өзүнчө бөлүп койгон. Кызмат көрсөткөндөн 100 сом пайда киреше түштү. Соодадан 10 000 сом киреше түштү. Ошол 10 000 сом кирешенин 7 000 сому банк аркылуу келди, 3 000 сому накталай келди. Ар бир позициянын өзүнүн пайыздык көрсөткүчтөрү, жана мен жогоруда айткандай, ошого жараша калькуляция болуп, төлөнүп кете берет. Сурооңузга түшүнүктүү эле жооп бердим окшойт. Же түшүндүрө албасам, башынан дагы тактап сурап берсеңиз, ошого жараша айтайын. Табигатта бизде осообуз бар да, көмүр казып, чыгарабыз. Көп учурда биз без наличный иштейбиз. Бюджеттик организациялар менен, булар айыл өкмөттөр, ушундай эле башка организациялар менен. Биздин өзүбүздөн дагы элдер келип, кассадан көмүргө акча төлөп, көмүр алып кетишет. Ошондо биз кассадан түшкөнүгө эле ККМге урабызбы, же ал жактан без наличный түшкөнүгө дагы урабызбы деп. Без наличный, мен жана жогоруда айтпадымбы? Калк менен түздөн түз накталай акча алмашуу болгон учурда ККМге урулат депчи. Эгерде без наличный болсо урбайсыз, анан сиздердин бир складыңыздар бар. Хова же КамАЗ келип ошол жерге көмүр төгүп кетти. Эл ошолорду бөлүп алып, кассаңызга накталай акча берди. Накталай берген акчага ККМге урасыз. Банктан келген акчаны ошол боюнча маалымат бересиз.
ККМге урган маалымат менен банкка келген маалымат өзүнчө отчеттун формасында көрсөтүлөт. Мына акталай келди. Бунун мындай пайыздык көрсөткүчү бар экен, ушундай салык төлөйбүз. Банк аркылуу мындай келди, бунун пайыздык көрсөткүчү төмөнүрөөк экен, мен төмөнүрөөк кылып төлөйбүз деп туруп отчетту бере бересиз. Түшүнүктүү, рахмат. Рахмат Бакыт мырза. Жолдошев мырза, азыр суроо бердиңиз, атыңыз ким, айтып койсоңуз? Нурлан. Все, рахмат. Жолдош Нурлан. Азыр Анарбаева Миргүл эже, келиңиз, сурооңузду бериңиз, кол көтөрүп сөз. Сиздерге мен баягы банктан кредит алса дагы, андан пайда түшсө дагы салык төлөшү керек деп айтканыңыз боюнча сурайын дедим. Бир кредит алган банкта салык алынбайбы? Салыкты биз төлөйбүз го кредит алганда. Миргүл эже, ошол сурооңузду негизги жерине келгенде үнүңүз үзүлүп калды, жакшы угулбай калды. Сурооңузду тагыраак жакшы кайталап кое аласызбы дагы? Миргүл эже, интернетиңиз начар болуп атат окшойт. Же болбосо чатка жазып коюңуз, азыр мен окуп берип коеюн. Чатка жазганда узак болуп калат эле. Интернетиңиз начар болуп атат да, сиз угулбай калып атасыз. Жакшы угулду эми. Ооба. Азыр кайталаңызчы, ооба. Жакшы угулду. Айтыңыз. Банктан кредит алганда алар бизге сиз салыкты процентинен сырткары салыкты да кошуп эсептеп берет го. Ошол жерин эскерген жери жокпу салык кодексинде? Миргүл эже, дагы жакшы угулбады, бирок мен өзүм түшүнгөн боюнча, мындай үзүп түшүнгөн боюнча сизге айтып кете берейин. Сиз ооба деп коюң, азыр мен сурооңузду мындай формулировка кылып бүткөндөн кийин. Сиз банктан кредит алдыңыз, ал жерге пайыз көрсөткүчү менен төлөп атасыз. Анан банк салык жагында кошуп атпайбы? Банк ошол мен алган кредиттин салыгын банк төлөп атат. Мен дагы ошол алган акчага дагы төлөймүнбү? Эгерде бир ошол акчаны бир жака жумшап пайда көрсөм, ушундай мааниде айттыңызбы сиз? Ооба. Бул деген ошол алынбайбы десем да. Миргүл эже, мынандай. Сиз банктан кредит алдыңыз, банк сизге акча берип атканда, ар бир магазинден чек алсаңыз деле ошол жерде жанагы НСП, НДС деп жазылат. Бул ошол түздөн түз сизге кызмат көрсөткөн ишкананын же сизге бир кандайдыр буюм саткан ишкананын өзүнүн салыгы. Сизге айтышы мүмкүн, основная сумма товара ушул сумма, НДС ушул сумма, налог с продаж ушул сумма деп бөлүп сизге бериши мүмкүн. Бирок сиз эске алыңыз, ал сумманы алып сиз башка жака жумшап атасыз. Ошо түшкөн кызматыңыздан, жүргүзгөн ишмердүүлүгүңүздөн сиз салыкты канча дагы төлөйсүз. Рахмат Бакыт мырза. Миргүл эже угулду да, жооп алдыңыз да. Угулду, бирок Сизде интернетиңиз аябай начар болуп жатат да. Азыр угулбай атасыз сиз. Бизде азыр убактыбыз кичине тар болуп баратат. Кийинки суроого жол бере берсем, Батырбек Сапаркулов мырза, келиңиз. Алло, саламатсыздарбы? Алло, угулуп жатабы сиздерге? Угулуп атат. Сүйлөй бериңиз. Сиздерге чоң рахмат ушундай конференцияны уюштурганыңыздарга биринчиден. Анан менин суроом налог с продаж боюнча. Налог с продаж боюнча мурда биз эми кен казуу тармагында иш жүргүзөбүз. Мурда 2% төлөйт элек да. Анан соода тармагына гана 1% болчу эле, биз мурда 2% төлөйт элек. Анан бул жерде өндүрүш тармагына дагы 1% болуп өзгөрүп турбу азыр жаңы кодекс боюнча. Биз билбейт элек мурда. Ошол кен казуу тармагы өндүрүш тармагына киреби же жана прочий дегенге киреби, ошону токтолайын дегеним да. Сурооңуз түшүнүктүү. Сиздики өндүрүш, соода экөөнүн ставкасы бир болуп атпайбы? Сиз өндүрөсүз дагы, ошол эле учурда сатасыз дагы. Поэтому ошол соода өндүрүш дегендин пайыздык көрсөткүчү бирдей.
ошол эле көрсөткүч менен төлөйсүз. Жана прочий деген жери бар экен го, ошо биз прочийге кирип калбайбыз дегенде 2%. Жок, соода өндүрүш, анан соода өндүрүшкө тиешеси жоктор да. Эми ал жерде көбүнчө кызмат көрсөткөндөр. Кызмат көрсөткөндөр. Кен казуу тармагы прямой өндүрүшкө байланыштуу болот да, туурабы? Ооба, туура айтасыз. Өндүрүш соода тармагына кирет. Эми сиз бир жагынан өндүрөсүз, бир жагынан сатасыз. Анан ал жерде сатуудан салыгы экиге бөлүндү. Жаңы кошумча нарк салыгын төлөгөндөр, кошумча нарк салыгынан бошотулгандар депчи. Ошондо эсиңизде алыңыздар. Эгерде жаңы салык кодексинде мен чынында кен байлыктары тармагын жакшы, мындай айтканда, жакшы маалымат алган жокмун. Эгерде кошумча нарк салыгынан кен байлыктары бошотулган болсо, анда 2% көрсөткүч менен төлөйсүз. Эгерде кошумча нарк салыгын кошумча төлөсөңүздөр, ондо 1% төлөйсүздөр. Чоң рахмат, чоң рахмат. Саламатсыңарбы? Мен Карабаева Чолпон Сакешина, ИГУда доцент болуп иштейм. Мындай бир суроо болуп атат да. Бул НДС чет өлкөдөн товар кирип атканда таможнядан бир НДС төлөйбүз, бияка киргенде саткандан кийин дагы бир. Анан налог на прибыль, анан налог с продажда төгүлөт да. Туура айтасыз, эжеке. Бирок бул жерде НДС мен жана жогоруда айтпадымбы, бул өзүнчө бир чоң тема да. Ошондуктан аны эске ала турган плюс минустар өтө көп да. Мисалы, сиз чет өлкөдөн Кыргызстанга бир буюмду алып келсеңиз, бир товарды, миллион сомго өзүнүн наркы туш келсе, НДСин границадан төлөп атпайсызбы? Ооба. Андан сиз келип туруп кайра 100 000 сом, ол жерде налог на добавленную стоимость болуп атпайбы? Основная суммага бир 100 000 сом добавлять этип, 1 миллион 100 000 сомго саттыңыз. Кыргызстандын аймагында сиз 100 000 сомго НДС төлөйсүз. Анткени миллиондун салыгы таможняда төлөнгөнүзү. Ол жерде двойная переплата жок да, двойное налогообложение жок. Ошондой болуп бөлүнүп кетет да. Алган пайдама эле чыгарат турбаймбы? Канча алган пайдаңыздан эмес, канча өзүңүз канча нарк кошо турган болсоңуз. Сиз мисалы оптовиксиз. Сиз миллионго сатып алып келдиңиз, 1 миллион 100 000ге средний оптовиктерге өткөзүп бердиңиз. Аларга ошого жараша 1 миллион 100 000ге сиз счет фактура жазып бердиңиз. Средний оптовик бөлүп 1 миллион 200 000ге сатты. Ал ошо 1 миллион 100 000ге алып, 1 миллион 200 000ге сатып атат, айырмасы 200 000 сом болуп атпайбы? 1 миллион 100 000 сомдун счет фактурасын сиз ага бергенсиз. Ошондо средний оптовик дагы 100 000 сом кошкондугуна байланыштуу ошо 100 000 сомго эле НДС төлөйт. Калганын сиздин счет фактураңыз менен зачет кылып алат. Анан ошол эле товардан налог с продажи, налог на прибыль да алынат да? Ошол эле выручкадан налог с продажи алынат, а налог на прибыль бул жыйынтыгында канча пайда көрдүңүз, ошодон алынат. Мисалы, жыйынтыгында сиз транспорттук чыгымдарыңыз болушу мүмкүн, арендага кеткен чыгымдарыңыз болушу мүмкүн, колуңузда иштеген кызматкерлерге чыгым болушу мүмкүн. 100 000 сом коштуңуз, бирок жыйынтыгында сиз 2 000 сом эле пайда көрдүңүз. Налог на прибыль 2 000 сомдон 200 сом гана төлөнөт. Мындай жалпак тил менен айтканда. Чоң рахмат, абдан кызыктуу болду. Уюштургандарга да чоң рахмат. Рахмат. Рахмат Чолпон эже. Келиңиз, Кайрниса эже, сурооңузду узатып кетиңиз. Кайрниса эже, угуп атасызбы? Сиз укпай атсаңыз, анда Роза эже, келиңиз сизди. Асыңарбы? Менин ишкердигим айыл чарба азыктарын кайра иштетүү боюнча мен жаңы эле үй шартында баштап, анан кийин азыр кичинекей мини цех кылып аткан чагым, анан менин налогдогу каттоом мен мына Ош шаарынын четинде турган үчүн Кара Суу районуна карап калгандагы мурдагы жашаган шаарымда кыскасы мен учет боюнча сурайын дедим эле да, каттоо боюнча мен Ош шаарына каттала аламбы? Мен Кара Суу районуна карайт да, мен паспорт боюнча пропискам. Ош шаарынын налогун, анткени мен көп эле суроолор пайда болуп ушундай эме болгондо же Кызылкаяга же Кара Сууга барышка туура келип калып атат да. Ошого мен Ошко тура аламбы учетко? Роза же, ушул жерде тактай турган суроо. Сиздин ошол курулган цехиңиз Ош шаарында жайгашканбы же Кара Сууда жайгашканбы? Кургун айылы да Кара Суу районунун территориясына карай, Төлөкөн айылы. Болду, түшүндүм.
негизги каттоо деген бар, эсептик каттоо деген бар, Роза эже. Негизги каттоо сиз жумушуңуз кайсыл жерде жүргүзсөңүз, ошол жерден катталасыз. Эсептик каттоо деген бар, сиздин негизги жумушуңузга байланышкан дагы бир структуралык бөлүктөрүңүз болсо, дополнительный бир корпус, дополнительный цех кошумча барып башка жерге эсептик каттоого тургузуп жүргүзсөңүз болот. Бирок бүгүнкү учурда сиз ошо кара сууда катталасыз. Анын айыл чарба менен байланышкан деп атасыз. Эмне өндүрөсүз? Мен сүт азыктарын сыр жасайм. Айыл чарба тармагына дагы азыркы учурда көп жеңилдетүүлөр берилген. Мен сенин сөзүңдү бөлбөйүн, ошол боюнча мен баягы тактап алып туруп, анан кийин баягы кеңири азыр мына жерде силердин убактыңарды албай, көп суроолор көп да. Анан ошол айыл чарба боюнча дагы бир башка маселелер боюнча мен жыяга мүчө болбосом деле силерге барып консультация алсам болобу деген бул экинчи суроом бар эле. Эшигибиз ар дайым ачык, Роза эже. Ошондуктан биздики ишкерлерди колдоо борбору бул өзүнчө долбоор. Биздин негизги максатыбыз ушул ар ким бул ИКБ өзүнчө сеть, ар бир областьта бар. Биз ушул Ош облусу, Ош шаарын түздөн-түз кандай ишкер болсун, бардыгы келсе эшигибиз ачык, бардыгына акысыз консультация берип келебиз. Ошондо силерди каерден табабыз Бакыт? Офисиңерби или телефон номериңерби? Жия деп айтып калдыңыз, билет экенсиз. Жия деп мисалы эгерде 2 гиске жазсаңыз чыгат. Болбосо айдана сиз чатка мен телефон номеримди жазып кое аласызбы? Рахмат, мен жазып коем. Макул. Рахмат. Кайренин микрофону угулбай калды окшойт. Сүйлөп көрүңүзчү, Кайрениса эже. Эми угулдуңуз. Биз пескоблок чыгара турган цех ачып атканбыз да. Ош шаарына карайт. Биз ошондо патентти кандай кылабыз? Биз пескоблокту 9 ай иштетебиз. Ошондо 280 күнгө биз патент төлөп койсок болобуз? Кайрениса эже, сиз эгерде ошол өндүргөн пескоблок курулуш материалдары деп айтайын, өндүргөн курулуш материалдарды сиз ишкерлерге сатасызбы? Тендерге катышып сатасызбы же болгон элге сатасызбы? Жок, биз элге сатабыз. Түздөн-түз эл менен иш кылабыз. Элге сата турган болсоңуз, мен жана жогоруда айтып кеткен салык режимди тандап, 2022 жылы эч кандай салык төлөбөй койгонго мүмкүнчүлүгүңүз бар. Өзүңүз өндүрөсүз курулуш материалдарды, ошол аймагыңыздагы түздөн-түз элдерди камсыздап атасыз. Болгону канча саттыңыз? Ошол боюнча маалыматты ошо кассалык, контролдук кассалык машина алып, ошого уруп ар бир чектерди бериңиз. Экинчи суроом, ошондо ККМди биз бекер алып колдонсок болот да 2022 жылы. Бекер деген бул ошо салыкка таандык. ККМ бул өзүнчө ККМ деген бул мындай жабдуу, өзүнчө бир оборудование. Буну сиз магазинден барып сатып аласыз. Же болбосо телефонуңуз бар болсо, азыркы учурда ОФТ деп коет, операторы фискальных данных, жанакы сотовый операторлор бар, Ошко, Мегафон, Билайн. Ошол жака барып дагы онлайн ККМ алып, телефонго тиркемесин жүктөп, ошол аркылуу ККМ сатууларды урсаңыз болот. Биз патент алабыз ошондо 280 күн. Кайрениса эже, мен сизге дагы бир жолу айтып атам, патент алуунун кажети жок. Жок, мен патенттин негизинде иш алып баргым келип атат, акча төлөгүм келип атат десеңиз, патент алып иштесеңиз болот. Ишмердүүлүгүңүздүн түрүнө жараша. Ошого ылайык патент бар болгон болсо. Жок, кичине болсо дагы үнөмдөлүп калсын десеңиз, мен сизге дагы айтып атам, 2022 жылы бардык салыктардан бошотуп атат сизге окшогон ишкерлерди. Салык инспекциясына барып, ошо мен айткан режимге өтүп алыңыз деп айтып атам. Ага, жакшы түшүнө албай атам десеңиз, жанакы телефонду жазып алыңыз, ошо байланышып келсеңиз, мен сизге кагазга жазып беремин. Ушул нерселерди кылсаңыз, салыктан бошотуласыз 2022 жылы. Башка жылдары ушул пайыздык көрсөткүч менен төлөйсүз деп. Сизге рахмат. Рахмат чоң. Бактыгүл же, сиз кийинкисиз. Угулуп атабы?
Саламатсыздарбы, ушундай бизге жолугушуу уюштуруп бергениңиздерге чоң рахмат. Жакшы маалыматтарды алдык. Анан менде бакытта суроо болуп атат. Мен бир нече конок үйлөрдүн атынан суроо берип атам да, Бакыт. Биз жергиликтүү калкты да тейлейбиз, анан чет элдик жарандарды да тейлейбиз. Анан бизде жарымы патент менен иштейт, жарымы ИП болуп иштешет да. Анан ошо патент менен иштегендерде суроо пайда болуп атат. Патент менен кала берсекпи же жанакы единыйга өтсөкпү деген. Ошого кандай кеңеш бере аласыз? Так. Бактыгүл эже, сурооңузга чоң рахмат. Негизинен калкка дегенде ал түздөн түз Кыргызстандын жараны эмес. Калкка дегенде бул башка мамлекеттин жараны болсо дагы сизге как физикалык жак болуп келип, конок катары келип, ошол конок үйлөрүңүздө же болбосо хостел деп айтайын, ошол отелдериңизге келип колдонуп кете турган болсо, сиз дагы мен жана жогоруда айткан бирдиктүү салыктын түздөн түз элге кызмат көрсөткөндүгүңүзгө байланыштуу жанакы 0% көрсөткүч менен ишти алып барсаңыз болот. Анан дагы бир суроо анда. Жок деген жери бар. Ошол эле учурда мисалы корпоративдүү клиенттер бар да, сиз донорлор менен, мисалы эл аралык уюмдар менен түздөн түз келишим түзө албайсыз. Андай шартта түзө турган болсоңуз, ал учурда бул шарт уже туура келбейт. Анда калктан сырткары чыгып кетип атат. Анда жанакы бирдиктүү салык болуп катталып, ошол тийиштүү пайыздык көрсөткүчтөр менен салык төлөшүңүздөр милдет болот. Түшүнүктүү. Жанакы бошотулган салыкка эгер биз барабыз десек, арыз жазып эле бизди өткөрө беришеби же кандай болот? Ооба, буга чейин патенти негизинде иштесеңиз, мындай бирдиктүү салык мындай бири-бири менен патент менен бирдиктүү салык бири-бири менен мындай бир тууган эмес экен да, бул экөө параллельно кетпейт экен. Сөзсүз түрдө патентти биринчи жабасыз, жабып бүткөндөн кийин анан мен айткан бирдиктүү салык 0% көрсөткүч менен өткөз же болбосо жөнөкөй бирдиктүү салык өткөз деп арыз жазасыз, ошонун негизинде өткөзүп берет. Ошону биз дерегистрация деп коет экенбиз, Бакыт? Мен ушундай түшүндүм. Ооба, дерегистрация деген, регистрация деген катталуу, дерегистрация деген ошону токтотуу. Дагы бир суроо. Ошондо биз эгер единый налог өтүп калсак, биздики берки нулевой эмес, ошондо накталай 6%, накталай эмес 4% болот экен, биздики. Эгерде ошол тартипти сактасаңыз ошондой. Эгерде сиз донорлор менен иштешем, же тур операторлор менен иштешем, биздерге туристтерди алып келип жайгаштырат десеңиз, анда ошол 6%, 4%га чөз. Жок, мен мындай командировочный менен келген мындай эле элдер менен эле иштешем десеңиз, ондо ошол 0% көрсөткүчкө илешсеңиз болот. Рахмат. Анан ККМди баарыбыз алышыбыз керек болот, патент алгандар дагы сөзсүз. ККМ бул жалпы салык режимине дагы тиешеси бар. Бирдиктүү салыкка тиешеси бар. Кандай салыктын режимдери болбосун, баардыгына тиешеси бар. Муну эл менен кызмат көрсөтүп, элге кызмат көрсөтүп атасызбы, элге сатып атасызбы? Сөзсүз урасыз. Ишканага барсаңыз, уруштун кажети жок. Анткени ишкана менен сиз келишим түзөсүз да. Ошо келишим негизинде иш алып барасыз. Эл менен иштешкенде сөзсүз ККМге уруп, аларга чек бересиз. Патенттин негизинде, бирдиктүү салыктын негизинде ага эч кандай тиешеси жок. ККМ баардыгына милдет. Түздөн түз элге кызмат көрсөтсө. Түшүнүктүү. Чоң рахмат. Жакшы маалыматтарыңарга, пайдалуу маалыматтарыңарга чоң рахмат. Сизге рахмат. Сизге рахмат. Келиңиздер. Анда кийинки суроо чаттан окуп кетсем болобу? Себеби эметпей калдык го биз буларга. Вопрос такой: жанагы бутилированный таза сууну өндүрүп саткан жеке ишкана кандай налогдорду төлөп калат деп Эмирбек мырза суроо берип кетиптир, Бакыт мырза. Ишкер болосузбу, юридикалык жак болосузбу, айырмасы жок. Ал жерде мен жана жогоруда айткан критерийлердин кайсы бири сиздерге туура келди, ошого карап жооп алсаңыздар деле негизи болот. Эми мен өзүм мисал менен айтайын. Сиздер ошол бутилированный сууну өндүрөсүздөр, 30 миллиондук чек порогко жетпейсиздер.
Бул өндүрүш анан соода тармагы деп айтылат. Ошол учурда накталай боло турган болсо 4%, накталай эмес банк аркылуу которо турган болсо анда 2% төлөйсүздөр. Жок, биздики 8 миллионго дагы жетпейт. Жанкы биз только элге сатабыз, өзүнчө бир дүкөнүбүз бар десеңиздер, эми бул маловероятно. Эми ошондой мисал кылып кетире берейин. Өзүңүз үйдө бутилированный суу өндүрөсүз. Бутилированный суу эмес, мисалы, жылда жанакы шорого окшогон самозанятый ишкерлер чыгат. Үйүндө өзүнчө продукция өндүрөт, жарымын баклажкада сатышы мүмкүн бутилированный, жарымын разливной кылып сатышы мүмкүн. Бул дагы түздөн түз элге кызмат көрсөтөт. Өзүнүн эле 1-2 точкасы бар. Ошолор дагы жанакы 0% көрсөткүчкө илешсе болот. Анан жок, мен магазиндерге таратам, магазин аркылуу дистрибуцияларды берип, ошолор аркылуу сатам десеңиз, анда бирдиктүү салыктын жанакындай жалпы тартиби менен жанакы 4% же 2% кылып төлөшүңүздөр керек болот. Эгерде туура эмес түшүндүргөн болсом, чатта телефон номерим жазса керек, дагы тагыраак тактап алганга байланышсаңыз болот. Чоң рахмат, Бакыт мырза. Кийинки суроо Эрлан Абылабеков, сиз колуңузду көтөрүп турасыз, угуп атсаңыз, келиңиз сурооңузду бериңиз. Саламатсыздарбы? Менде суроо бар болчу да, азыр деген мен техникалар менен иштетем да, техникаларды иштетем, мисалы услуга көрсөтөм. Эгерде азыркы учурга чейин патент менен иштеп келген болсом, кийин эми азыр патентти жоет дегенде имиш угуп атабыз, бирок жоюлу элек да. Эгерде бирдиктүү салыкка өтсөм, бизде деген мындайча айтканда 1 айда бир эле жолу шот фактура жазабыз да, фирмалар менен иштешебиз. Анан фирмаларга ошо ККМдин алыштын кажети барбы же жокпу? Бүт баары банк аркылуу кетет, безналичный да. Эгерде безналичный боло турган болсо, ККМге албай турган болсок, анда биз шот фактураны кандай электрондуу көрсөтөбүзбү? Же от руки эле жазып беребизби? Эрлан байке, сурооңуз түшүнүктүү болду. Мен дагы жогоруда айттым го. Эгерде ишкер менен иштесе, кандайдыр бир уюмдар менен иштесе, контролдук кассалык машинанын эч кандай кереги жок. Сиз ошо кызматыңыз элге болгон учурда ошо ККМди колдонсоңуз болот эле. Бир ишканаларга, бир уюмдарга кызмат көрсөткөндүгүңүзгө байланыштуу. Ал жерде мамилеңиздерди жөнгө салган келишим бар. Келишимдин алкагында кандайдыр бир кирешеңиз кирештелет. Ошол отчеттук периодко ылайык 1 айлык период бар, 3 айлык период бар. Ошо бирдиктүү салыкта дагы 1 айда тапшыра турган категориядагы ишкерлер бар. 1 кварталда тапшыра турган категориядагы ишкерлер бар. Сиздердики 1 кварталга туура келет. 1 кварталда канча совокупный доход от оказанных услуг келишимдин шарты боюнча, ошол боюнча салыкты көрсөтүп төлөп кете бересиз. ККМди уруштун кереги жок ишкерлерге. Дагы бир суроо, могул единый налог деген пороговый сумма 30 миллионго чейин деп атабыз да? Ооба. Эгерде 8 миллионго чейин оборот болсо, биз налог төлөйбүзбү единый налогдон? 1% жана 2% дегендерди. Бирдиктүү салыктын сиздики түздөн түз ишкерлер менен байланыш болуп атпайбы? Сиз 1 сом соода кылсаңыз дагы бирдиктүү салыгын төлөйсүз. Мен айтып аткан, араңыздарда дагы бир тактап кетет окшойм. Мен айтып аткан жанакы 0% көрсөткүч, жанакы льготалар 2022, 23, 24-жылы колдонула тургандар. Алар түздөн түз элге гана кызмат көрсөтүш керек. Ишкана менен иштешпеш керек. Элге ошол кызматты көрсөтө турган болсо, ошол учурда ол салыктан бошотулат 2022 жылы. 23-24 арзандатылган, төмөндөтүлгөн пайыздык көрсөткүч менен тапшырат. Анан ишкана менен иштеше турган болсо, 10 сомдук кызмат көрсөтөбү, 1000 сомдук кызмат көрсөтөбү, башынан тартып эле төлөп келет. Ошол боюнча дагы мисалы единый налогко өттүм. Налог жанагы көрсөтүлгөн 4% деп айтып атабызбы? Например, 4% төлөгөндөн кийин биз налогду мисалы көрсөттүк да, биз реализацияны көрсөтүп атабыз да. Покупкаларды биз налоговыйга көрсөтөбүзбү же кереги жокпу? Учеттун кереги жок болуп калабы? Эгерде биз оборотту көрсөткөн болсок, биз расходубузду көрсөтөбүзбү же кереги жок болуп калабы? Учет жүргүзөбүзбү же жүргүзбөйбүз деген сөз да. Эрлан байке, сурооңуз түшүнүктүү. Салык кодексинин алкагында эгерде инспекторлор сиздерге келип текшергенге акысы бар. Бул
ошол сиздердин выручкаңыздарды. Расходду текшергенге негизи акысы жок. Бирок белгилүү бир учурларга чейин ошол нерсени дагы эске алыш керек да. Кыргыз Республикасында андан сырткары бухгалтердик эсепти жүргүзүү жөнүндө мыйзам бар. Ошол мыйзамдын алкагында баардык менчигине карабастан, уюштуруу укуктук формасына карабастан баардык ишкерлер милдеттүү түрдө бухгалтердик эсептерди жүргүзүү шарт болуп белгиленген. Сиздин учуруңузда, мисалы, бирдиктүү салыктын негизинде иштеп атасыз, расходду подтверждающий документти көрсөтпөсөңүз, жылдын аягында декларация тапшырасыз. Жылдын аягында, допустим, 20 миллион сомдук оборот кылдыңыз, 17 миллион сомду расход деп көрсөттүңүз, тоголо 3 миллион сомду, мисалы, сиз как дивиденд деп караттыңыз. Бир күн болбосо, бир күн камеральная проверка деген бар. Салык инспектору сизден барып туруп, ошол 3 миллион сомду эме бир жерден болбосо, бир жерден илешип текшере турган болсо, сен ошол 3 миллион сомду каяктан алдың? Ошону далилде дегенде сиз ошо бирдиктүү салыктын негизинде иш алып барган ишканаңызды учетун көрсөтөсүз. Мына ишкана бир жыл ушунча киреше тапкан кызматынан, ушунча чыгып кеткен, жыйынтыгында ушул дивиденд калган деп расходный документтердин баардыгын подтверждающийлерин көрсөтүшүңүз негизи керек. Поэтому до поры до времени деген орустарда жакшы сөз бар. Колдон келсе баардык эсепти так жүргүзүш керек. Бул салык кодексине таянбайбыз, бирок жанкы бухгалтердик эсепти жүргүзүү жөнүндө мыйзамга ылайык сиз милдеттендирилесиз эсептик учетту в целом жүргүзгөнгө. Түшүндүм. Сиз айткан боюнча жаңы элеке порог болуп атпайбы? 8 миллион деген порог. Ушул акыркы мен түшүнгөн боюнча, мисалы, январь айын, февраль айында баштасак, кийинки 2023 жылдын февраль айына чейин оборот алынат деп атат, Сиз ушундай деп түшүндүрдүңүзбү? Мен түшүнгөн боюнча ошондой болду. Эгерде ушул периоддун ичинде, мисалы, август айында эле бир 7 миллионго оборот кылсам, ошол налогду превышенияга, порогдон өтүп кеттиң дегенге мыйзам жол береби же бербейби? Мыйзам чегинде жооп беребизби или жооп бербейбиз? Же ошол периоддун ичинде, мисалы, мен 8 ай эле иштеп туруп 8 миллионго жетпей, 7 миллион, 7,5 миллионго чейин иштеп салдым 7 айдын ичинде. Мисалы, мындай общий периодко бөлгөндө мен жанагы ай менен бөлгөндө ашып кетип атам да, ал ошол мыйзамга эме болобу? Каршы келеби, келбейби? Ай менен келгенде ашып кала турган болсо, анда сизди облагаемыйга өткөзөт. Ошол периодда канча салык төлөшүңүз керек боло турган болсо, ошол пайыздык көрсөткүч менен эсебин жүргүзөт. Анан ошону төлө деп сиздерди милдеттендирет. Мисалы, 8 миллион болсо порогубуз, мисалы, 600 миңден айына кылышыбыз керек турбайбы? 600 миңден 30 миң сом ашып кетсе, мисалы 630 миң болсо, мен облагаемый өтүп кетемби? Эми сиз азыр математика менен айтып атасыз да, эми ал жерде бир күндө мисалы бир айда 300 миң соода болушу мүмкүн, экинчи айда миллион соода болушу мүмкүн, үчүнчү айда 5 миллион соода болсун дейли. Анан акыркы 12 айга келгенде, допустим, кыскасы 8 миллионго кандай кылып айтып түшүндүрсөм экен? Аны мен түшүндүм. Сиз бир жылдын ичинде, 12 айдын ичинде деп атабыз да? 12 айдын ичинде. 12 айдын ичинде 3 айда эле 8 миллион эмес, 7 миллионго иштеп туруп, калган 9 айга иштебей койсом, бул порогдон өткөн болбоймбу же обязательно ушул айдын ичинде кылыш керекпи деген да? Жок, өткөн болбойсуз. Акыркы 12 айды эсептейт. Эгерде биринчи 3 ай 8 миллионго, допустим, 7 миллион 999 миң сомдук соода кылдыңыз. 1 сом жетпей калды. Сиз нар жакка өткөзбөйт. Ошол периодду сиз токтойсуз дагы, ошол кайсыл күнү токтогон болсо 12 ай ортодо передышка кылып дагы башташыңызга туура келет. Эми мындай салык кодексине таянып айта турган болсом, ортодо 3 айдын ичинде 7 миллион 999 миң сом кылдыңыз, анан акыркы айда келип туруп 12 айдын биринчи күнү келгенде дагы 10 сомдук соода кылып койдуңуз, 9 сом ашып калып атпайбы? Ошо 9 сомго гана төлөйсүз, бирок ошол учурда дагы баардык суммадан төлөбөйсүз, ашып калган суммасына. Ошол 12 айга сиз мындай четко карманышыңыздар керек. Ол 12 айды негизи мындай сөз менен айтып түшүндүрүш өтө оор да. Мындай жүзмө-жүз болуп кагазга виде таблица көрсөткөндө дагы жеңилирээк, жеткиликтүүрөөк болот эле. Ол единый налог боюнча эгерде жана учет жүргүзбөй койсок болобу деген эме болуп атпайбы? Макул жүргүздүм деп коеюн да. Мен мисалы
подтверждающий документим жок болуп, чындыгында мен 8 миллионго жумуш аткарган болсом, 3 миллиондук жумуштун баягы расходумду документим бар, 2 миллиондук мисалы расходтун документим жок болсо, эгерде мен фактически көрсөтүп койсом 1 миллион сом пайда көрдүм деп. Кийин проверка келгенде 3 миллионду сен мындай документиң жок экен деп туруп келип туруп проверка кылганда мага ошол штраф сала алабы же сала албайбы? Ал жерде эми обстоятельствону мен азыр сизге бул сурооңузга так жооп бере албайм. Анткени бирдиктүү салыктын жана жогоруда айтпадымбы базасы деп. Базасы выручкадан эске алынат да. Расходтун подтверждающий документтерин эмнеге чогултпадың дегенде азыр жанагы кодекс о правонарушениях жаңы каралган. Учетту туура эмес жүргүзгөндүгү тууралуу кандайдыр бир штраф карала турган болсо, максимум ошону колдоно алат. То, что ушул ишкер бухгалтердик эсепти так жүргүзбөптүр дегенге мүмкүн 1000 сомдур, мүмкүн 2000 сомдур, ашып барса 10 000 сомдур. Эмне үчүн 1 миллион сом пайда деп жазып койдуң? Фактически сен ал жерде 3 миллион пайда тапкан келиңго же 500 000 сом эле пайда тапкан келиңго десе, онда уточненный отчет тапшырып коесуң, маселе ошо менен жабылат. Сизди негизги өзөк деп айтайын, выручка. Главное, сиз выручкадан алдабашыңыз керек. Анткени бирдиктүү салыктын базасы ошол выручка. Түшкөн кирешени бардыгын эле ачыктап так көрсөтүп жүрүп, тийиштүү салыктар төлөнө турган учурда төлөп турган болсоңуз эле, сиз бул мен айтып аткан учурларына эч кандай мыйзам бузуучулук байкалбайт. Соответственно, инспектор келип дагы сизге кол боюнча административный штраф салам деп айтканга мүмкүнчүлүгү жок. Бирок эле кайра ошол эле кодекс о правонарушениях сунуш катары болуп калабы же суроо катары болобу? Мисалы, азыр деген көбүнчө силер электронный счет фактура болуп атпайсызбы? Мисалы, бияктан жазып коет, ар жакта өздөрү алып алышат контрагенттерчи. Именно могу НДС бул НДС плательщиктерге эле тиешелүү болот да. Вот НДС плательщик эмес. Мисалы, мен патент менен иштеп атсам, мен ошол электронный счет фактура без НДС мисалы жасаган жумушумдун көлөмүн көрсөтүп жазганга эмем барбы мындай? Шансым барбы? Азыр жаңы НДС плательщик болбосом деле мен жумушумду мисалы кайсы мекемеге иштеп берсем, мен ошого электронный счет фактура жазганга. Түшүндүм. Азыркы жаңы салык кодекси боюнча ошол кече жакында салык инспектору менен салык инспекциясы менен негизи жолугушуу болгондо ошол маселе айтылды. Жакында эми мүмкүн уже киргендир. Сиз дагы мен дагы мүмкүн маалыматым жоктур, бирок мен 2-3 күн болду. Жакында кандай формат болбосун, счет фактураны экиге бөлүп атат. Подлежит НДСке зачетко ала турган өзүнчө счет фактура, анан выручка содадан болгон өзүнчө счет фактура. Ал экөө тең электронный вариант. Контрагенттер ошентип колдонсо боло берет. Сиз айткан, мисалы, мен 100 000 сомго сода кылдым, ошол счет фактураны в электронном виде контрагентке кантип берем дегенди, эми жакында электронный личный кабинетиңизге киресиз, счет фактураны формировать этесиз. Бул жерде НДСке тиешеси жок. Счет фактураны экиге бөлөт деп айтып атпаймынбы? Ошол НДСке тиешеси жок счет фактуранын аркы контрагентиңизге в электронный виде бергенге мүмкүнчүлүгүңүз болот эми. Мейли, рахмат. Чоң рахмат. Сизге рахмат. Чоң рахмат. Бакыт мырза, сизде убактыңыз дагы уже жетип келди, саат 6 болду да. Бирок суроолор төгөн элек, чынын айткандачы. Бир кол көтөрүлгөн Гүлжан Эжекеновдор ушул айымды акыркы кылып, анан узата берелиби? Ошондой кылсак туура болот. Мен да убакыт чектелген эле, анан болбосо чатка дагы бир номер жазып коелу. Жекеме жеке деле негизи келип кеңеш алсаңыздар болот. Ооба, келиңиздер, мен чатка сиздин номериңизди жазып кеттим. Анда Бакыт мырзага болгон суроолоруңуздарды берсеңиздер болот. Анан буга да кошумча маалымат, бизде 17 февраль орус тилинде бизнес омбудсмен өткөрөт, ПИК Бишкек аркылуучу. Ушул эле салык кодекси боюнча эмне жаңылыктар, ошол жактан орус тилинде дагы сурооңуздарды берип, узатып катышсаңыздар болот. Биздин социалдык баракчалардан ошол келе жаткан 17 февралдагы
вебинар боюнча маалымат алып катталып кетиңиздер деп айтмакчымын сиздергечи. Бүгүн ошо сурооңуздарды Бакыт мырзага бербей калсак кечирим сурайбыз. Өзүңүздөр көрүп жатасыздар, убакыт тар болду. Анан бул биздин видеозапись YouTube каналга кийинки жумада чыгат. Биздин Пик Кыргызстан деп YouTubeга жазсаңыздар, ушул вебинардын жазуусундагы көрсөңүздөр болот кийинчерээк. Бакыт мырзанын номери чатта. Анан өзүңүздөр байланышып, сурооңуздарды берип, мындай ыңгайлуу болсо Бакыт мырза өзү жооп бергенге өзү жооп алат деп коеюн. Номериңизди жазып койдум сиздин уруксатыңыз менен. Анда бүгүнкү биздин вебинарды бүтүрө берели. Гүлжан эженикин акыркы суроо деп белгиледик. Ошо Гүлжан эженин суроосун алып жооп берели. Андан кийин жыйынтыктайлы. Макул, келиңиз. Гүлжан эже, сиз угуп атасызбы? Угуп атам, саламатсыздарбы? Саламатсызбы, келиңиз. Бакыт мырза, аябай сонун керектүү маалыматтар берилди бүгүн, аябай ыраазымын. Анан ушул берилген маалыматтарыңызга чоң рахмат. Убактыңызды алып атканым үчүн кечирим сурайм. Азыр маалыматтар көбөйүп кетип, башымда меники да аралашып кетти да. Мен тигүүсекин иштетем, ИПим бар. Анан добровольный патент менен иштеп аткам. Эми барып мен арыз жазуум же башка нерсе требовать этилеби менден же кандай кылсам? Сиз эми сиздин азыркы учурда эми патент бар. Патенттин негизинде канча салык төлөйсүз? Ошонун өзүндө бир пайыздык көрсөткүчү бар. Анан мен жанагы текстиль тармагына эң төмөндөтүлгөн пайыздык көрсөткүч берилди деп айтпаймынбы? 0,25. Сиз эми канча соода кыласыз бир айда? Ошол соодаңызды ошол калькуляция менен салып бир көбөйтүп көрүңүз. Кайсынысы арзаныраак боло турган болсо, ошол жака өтүп ишиңизди жүргүзө бериңиз. Анан эми Бишкекте ишкерлерди колдоо борборунун адресин сурайын дедим эле. Түшүнбөгөн суроолор болсо барып турганга. А то эч ким информация бербейт экен. Бияктан уктум, түшүндүм дейбиз, анан эле документке келгенде түшүнбөй калат экенбиз, суроого туура келип калат экен. Тактоого суроолорду. Гүлжан эжеке, ушул тилекке каршы Бишкек шаарында биздин ишкердикти колдоо борборубуздун офиси жок, бирок ошол жерде ЖИА бизнес ассоциациясы бар. Ошол жерде тийиштүү мага окшогон мындай юрист консультанты бар. Ошолор менен маек жүргүзүп кеңеш алсаңыз болот. Рахмат чоң. Аябай сонун маалымат бердиң, рахмат чоң. Уюштуруучуларга да рахмат. Анда эмесе, мен дагы өзүм жагынан жыйынтыктап кете берейин, анан Айдана өзүнүн дагы акыркы сөздөрүн айтат. Мен дагы ушундай бир мүмкүнчүлүк түзүп берген үчүн ушул Пик борбору деп айтайын. Эми борбор деп айтылдыбы, так аталыш эсимден чыкты. Сиздерге терең ыраазычылык, чоң рахмат. Ошондой эле баардык ишкерлерге, катышуучуларга сиздердин ишиңиздерге ийгилик. Анткени баардыгы эле айтып кетет, мамлекеттин туруктуулугу ушу ишкерлердин түшкөн өнүгүүсү, өсүүсү деп айтайын, ушу ишкерлерден түшкөн салык формасындагы каражаттар. Ошон үчүн ар дайым сиздер бар болуңуздар. Айдана, сага дагы чоң рахмат. Мен ушу менен сөзүмдү жыйынтыктаймын. Чоң рахмат, Бакыт мырза. Барыңыздарга да чоң рахмат, убакыт бөлүп бүгүн бизге вебинарга катышып кеткениңиздерге. Мындан дагы аркы вебинарларды бизди көрүп, кызыктуу болсо катышсаңыздар болот. Биз ушу керектүү маалымат бергенге аракет кылабыз дайыма. Барыңыздарга ийгилик каалайбыз ошол кылып жаткан жумуштарыңыздарда. Анан келе жаткан ошол 14 февралда маалыматтык сессияга катышсаңыздар болот биздин долбоор боюнча. 17 февраль Бишкектеги биздин борборубуз орус тилинде кодекс боюнча өткөрөт. Ошол жака да катталып катышсаңыздар болот. Социалдык тармактарда Instagram, Telegram, Facebook, LinkedIn, Twitter бар жок жерде барбыз. Жазсаңыздар болот. Сайтыбызга кирип дагы маалымат алсаңыздар болот. Дайыма биз ачыкпыз. Сурооңуздар болсо чалып сурасаңыздар болот. Азыр бизге офиске келип сурооңуздарды берсеңиздер дагы болот. Ош, Каракол, Бишкек шаарларынын өз номерлору менен байланышып. Чоң рахмат, барыңыздарга ийгилик, саламатта болуңуздар. Анда бүгүнкү вебинарды аяктайбыз.